Небереңизди алып келипсиз да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу жамаат, Алла Таалага мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Өтө маанилүү сабак. Асыл сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көркөм мүнөзү. Өткөндө биринчи сабак өткөнбүз. Ошо биринчи сабактын акырында мондай сүйлөм келген. Валаху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчылары болгон. Ла яртафи анхум фи ма'калин вала фи малбас. Кийингенде дагы, кийиминде, тамагышында да алардан өзгөчөлөнбөйт эле. Өзүнө кандай кийим алса, ошол кызматчыларына да ошол кийимин алып берет эле. Өзү кандай тамак жей турган болсо, кызматчыларына да ошол тамактан берет эле дейт. Алардан өзгөчөлөнүп, айырмаланбайт эле деп атат да. Билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага Хазирет Абу Бакр, Аллахым ыраазы болсун, өтө жакын дос экөө сапар кылып, хижрат кылып, журт которуп, дин үчүн келгенде, алыстан көргөн адамдар кимиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, кимиси дос экендигин билишкен эмес да. Карасаңыз, баягы кийимден өзгөчөлөнбөгөндүгү, тамак аштан өзгөчөлөнбөгөндүгү да ушунчалык кичипейилдүүлүгү. Бүгүнкү күндө Саид Багдаш тазыбыз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтө чоң сүннөтү мындай жетим болуп атат десек жаңылышпайбыз дейт. Ал кайсы десе жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк, чупунулук, кичипейилдүүлүк да. Ооба, кичипейилдүүлүктүн түбү жүрөктөн башталыш керек. Анткени аалымдар ушундай чоң-чоң китептерде аныктама берген. Кичипейилдүүлүк менен текеберчиликтин, аны менен өзүнө ишенүүнүн, андан ылдый жактагы жагымпоз, патхалиндик деп коет го, жагымпоздук. Ушулардын төрт нерсенин ортосунда айырмачылык өтө татаал экен да, кыйын экен. Ошон үчүн бул нерсе биринчи жүрөккө каралат экен. Биз билбейбиз да. Балким бирөө сыртынан текебердей болуп көрүнгөн менен жүрөк ушунчалык башкачадан. Анын табияты ошондой болушу мүмкүн. Же бирөө өтө кичипейилдей көрүнгөнү менен балким эл көрсүн үчүн кылып атат, элдер менен кичипейилдеп мактасын деп. Демек кичипейилдүүлүктүн түбү жүрөктөн болот экен, анан ал денеге чыгыш керек экен да. Бул ошол маселе. Мына бүгүнкү экинчи сабак Азирет Анас ибн Малик, Аллахым ыраазы болсун, айтып атат. Мындайча айтканда, Азирет Анас ибн Малик радhiyallahu anhu билесиздер, сахабалар тарыхында Мадинага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде энеси колунан кармап жетелеп, анда тестиер убак эле колунан кармап жетелеп, оюнга кана элек Азирет Анас радhiyallahu anhu бирде апасынын оң жагына, бирде сол жагына чыгып отуруп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө жеткенде апасы, энеси, Аллах ыраазы болсун, сахаби аял: "О Аллахтын элчиси, Мадинада бир да үй калган жок, баардыгы сизге белек берип чыгышты. Мен үйдөн лам ажид гайр ибн хада, баламан бөлөк белек таба албадым сизге" дейт. Өтө жакыр жашаганда. Күйөөсү жок болгон ал учурда. "Карап көрсөм берерге эч нерсе таба албадым, баламан башка сизге белек таба албадым. Баягы этсиздик сөөгү меники дегендей кылып сизге толук тапшырдым" деп айтат го кыргызда деле. Ошол сыңаруу баламды сизге толук бердим деген да. 10 жылдан ашык кызматында болгон. Ал кызмат деген эле аты болбосо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берекелүү тарбиясына чумгалып, оролуп, мындай бир мээримин көргөн да. Ошондо Азирет Анас радhiyallahu anhu айтат, кийин эскерип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага киргенде "Аба куллу шейин ва кулла шейин", бардык нерсе нурга бөлөнүп, бардык нерсеге нур бүтүп кеткенге дейт, жап-жарык болуп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ааламдан өткөндө бүткүл нерсе капкараңгы болуп калган дейт. Анан 10 жылдан ашык кызмат кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө көп бала, дуа, жакшылыктарды берген. Аллахум урзуху малан ва валадан ва барик лахум. Аллахым, ушул Азирет Анас радhiyallahu anhu астын адал байлык менен, артын бала чака менен ушул туурарак да. Анткени артта байлык эмес, ардамдын артында аны жакшы дуа менен эскерип, Алланы даңазалап, иман менен эскерип турган бала бакыра калыш керек. Эгерде баягы артыбызда жөн эле байлык калып калса, ал бирөөгө таандык болот, ал аманат, бизге буйрбайт. Ошондо алдын жакшы төрттүлүк байлык, артын момун ушундай бала бакыраны бергин дегенде айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасынын берекеси менен жашоодо 80ден ашык неберемди өзүнүн жаназасына окудум дейт. 80ден ашык небересинин жаназасын өзүм окудум дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп дуаларды берген дагы ошол белектердин ичинде таягы болгон. Ажатканага барганда жерди баягындай заара чачырып кетпесин деп жерди жумшарта турган, намазда таза кармап, астына сутра кыла турган, жашоого керектүү таягын бергенде балдарын чакырып катуу өлүм төшөгүнө жатып калганды айткан. Балдарым усийкум би васия. Мен силерге осият, насаат
акыркы керезинде айтайын, ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колу тийген берекелүү таягын мени менен кепинге кошо уруп бирге койгула дейт. Неге десеңер, кыяматта баардык нерсеге жан бүтүп тирилет. Ушул таякта тирилгенде адам атасынан, атасы баласынан ар ким өзү менен алек болуп качып калганда ушул таякты шултоо кылып мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетип алайын дейт да, карасаңыз. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аркасынан багыл мурастар калган бул дин мээнети, Кудай мээрибизге белек кылып берип тапшырып койгон илим, ушундай сый урмат, ошол нерселерди биз канчалык кармансак, кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсе менен шултоо катары биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына Аллахтын каалоосу менен чыгуу мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол себептерди биз карманышыбыз керек. Бул жерде ошол куттуу тарбиясын алган Азирет Анас радыйаллаху анху айтып атат, караңыз. Хадамтуху нахван мин 10 синин, 10 жылга жакын кызмат өтөдүм. Фаваллахи, Аллага касам ичип айтамын, ма сахибтуху фи хадарин вала сафарин ли ахдимуху, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйдө жүргөн учурунда, жергиликтүү болуп, же сапарга чыкканда, аттанып чыккан учурларында мен кызмат кылайын деп чыккам дейт. Жаш дилгир болчумун дейт. Күчүмдө ушундай элпек болчумун. Илля бирок канат хидматуху ли аксара мин хидматлаху. Кийин карап көрсөм сапардын аягында же үйдө дейт, жыйынтыктап көрсөм. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга караган, өтөгөн кызматыма караганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызматы мага көп болчу дейт. Мага көбүрөөк кызмат этчи дейт да, карасаңыз. Карап салыштырып көрсөк ушунчалык мага көбүрөөк кызмат этчи дейт. Аллах ден соолугуна береке берсин. Сыражидин устазыбыз кечээ дагы дамыллабыз айтпадыбы? Абдулла шейх ушинтип мындай бир таптаза колу менен ушинтип бир адамдын оозуна чейин тамак алып келе тургандай ушундай бир өтө элпек жан эле депчи. Өткөндө акыреттик дос айтып калды. Чуба устазыбыз бир ирет ошол сабак өтүп калса, аксакал башы менен жүгүрүп барып устаздын буту түшүп кетпесин деп жанагындай бутун орот дейт да. Кандай аалымдарга сый урмат көрсөткөн, кандай кичипейил жан. Булардын баардыгы ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Кимдин жүрөгүнөн чыккан кичипейилдүүлүк болсо адам сүйүнсүн. Ал адамдардын сөзүнө көңүл бурбасын. Сен адамдар тебелеп кетип атат, сен адамдар жок. Ал жүрөгүнөн чыгып атабы, жасалма эмеспи? Бир эл көрсүн эмеспи? Ал сүйүнсүн. Пайгамбарлык сыпат бар анда. Саллаллаху алейхи вассалам. Ал сыпаты, ал иншалла жакшылыкка гана жетелейт. Кандай эле уялуу сыпат. Бирок уялуу дегенде, шариаттын эрежелерин бузбаган уят, муну жакшы билиш керек. Шариаттын эрежелерин бузбаган уят бир гана жакшылыкка жетелейт да. Ва мақала ли, эч убакта дейт, ошо кызмат өтөгөнүмдө мен жаш баламын дейт. Анда-санда кемчилик кетирип коем. Бейчеки мындай бир ишти акырына чейин жасабай коюшум мүмкүн, жакшыча жасап коюшум мүмкүн, берилип кетип. Ошондой учурлардын ар биринде мага эч качан уффин котту. Жөн эле уф деп уфулдаган үнүндө угузган эмес дейт. Уфулдаган үн деген бая бул тажап кеткендигин билдирген эмес дейт да, үшкүрүнгөн эмес дейт. Мен ишимди мындай туура эмес санап эч качан үшкүрүнгөнүн көргөн эмесмин дейт. Мында эмне деген өрнөк алсак болот? Биз жашоодо балдарыбызды, үй бүлөбүздү, кээде ата-энебизди акча таап урушуп коет экенбиз да биз. Ушундай жаман бала болуп атабыз азыр. Акча таап акылдуу болуп кеттик да тырмакчанын ичинде. Ата-энебизге акыл үйрөтүп керек болсо, ата-энебизди кээде зекип коюп атабыз жашоону үйрөтүпчү. Кудай сактасын, кандай бетбактык бул. Анан ошентип карап көрсөк, ар ким өзүнө калыс, ар ким өзүнө тараза. Биз акырет иштерине өкүнө турган, негизги өкүнө турган иштерге өкүнбөй, бул дүйнөдө бүтүп кала турган, тез бүтүп, бүгүн бөксө болуп, эртең толуп кала турган иштерге көбүрөөк өкүнөт экенбиз да, карап көрсөңүз. Уруш чатак, ажырашуунун көбү эмнеден чыгып атат? Акыреттик иш болсо түшүнсөк болот эле. Канча жыл аракет кылдым, жолукка келбей койду, намазга келбей койду. Канча жыл аракет кылдым аял башым менен. Намазга келбей койду, арагын токтотпой койду. Мен акырына чейин күрөштүм, мен сабыр кылып күттүм. Бирок бул арактын зыяны балдарыма чейин тиймей болду. Деп диний бир максат үчүн болсо, мунуку жеңилирээк болот эле. Дүйнөлүк максаттар менен. Кудалар бири-бири менен келишпей калган, сен досторум арасында жолугуң чечип барышың керек деген нерселер менен уруш чатак чыгып атат да бүгүнкү күндөчү. Демек мындан биз ушуну үйрөнүшүбүз керек, дүйнө иштерине үшкүрүнүп кереги жок экен, ал бүтөт. Анткени ал жүрөк заада боло турган нерсе эмес экен да ал. Чыныгы жүрөк заада болуп, жүрөктөн кей турган иш бул акырет иштери экен да туугандар. Анткени дүйнөнүкү бүтөт экен. Имам Шафии рахимахуллах айткан: "Ла та'са ала фаитин фид дунья ва индaka al-islam wal afiya." Бул дүйнөдө бир нерсени максат кылып, мерчемдеп, көздөп, аракет кылып жетпей калсаңыз, сиз себебин аткардыңыз. Жалкоолонуп жаткан жериңиз жок. Аракет кылдыңыз, дүйнөлүк ишке жетпей калдыңыз. Андагы жалак болбо дейт. Кечирип коесуздар.
Кайгырбаңыз дейт, кабатыр болбоңуз, жүрөк заада болбоңуз. Эмнеге? Анткени сизде эки нерсе болсо такыркы жалат болушунун кереги жок дейт. Мусулманчылык иман барбы? Ислам барбы? Ден соолугуңуз жайындабы? Алты саныңыз аманбы? Башыңыз тирүү көтөрүп жүрөсүзбү? Болду жалат болбоңуз. Баш аман болсо табылат деген го биздин ата бабаларыбыз. Көрсөк ушул хадис аяттардын маанисын айткан экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизге ушуну үйрөтүп атат. Жашоолук иштерге ооба адам кайгырат, алсыз болот, башка болот. Бирок кайгыра турган нерсеге кайгырсак жарашат экен. Кайгырбай турган нерсеге кайгырып биз өзүбүздү жүрөк саада кылып, инфаркт болуп, башка болуп ооруп атабыз туугандар. Айткан сөз бекер эмес, ошого жетүүгө аракет кылсам, Кудайым ошондой жүрөк берсин. Акырет иштерине бушайман боло турган, дүйнө иштерине эмес. Мазхаб башчыбыз Имам Абу Ханифа рахимахуллах ушундай миң деген окуучуларына сабак өтүп отурса, билесиздер да, киши соодагер болгон, кездемелер менен иштеген. Анан кызматчысы жүгүрүп келип сабакты берип, устаз эле устаз кечиресиз. Биз курудук. Не болду? Канча көп биздин капитал, акчага алынган кемебиз бүт ичиндеги буюм тайым зергерлери менен сууга, деңизге чөңүп кетиптир. Бир саамга жүрөгүн карап туруп, альхамдулилlah, Кудайга шүгүрлөр болсун деп сабагын улай бериптир, эч нерсе болбогондой. Сабак аяктап соңуна келип калганда кайра жүгүрүп келип сүйүнүп кетиптир, сабакты бөлүпчү. О устаз, ал биздин кеме эмес экен, биздики аман эсен соо жетти. Ушундай чоң пайда менен келиптир. Кайра эле жүрөгүн карап, альхамдулилlah дептир да. Укканбыз муну көп ирет эле. Анан шакирттер таң калып, эки учурда тең, кайгы кабар, суук кабарды укканда да, жакшы кабар укканда да, альхамдулилlah Кудайга шүгүр дедиңиз десе, жүрөгүмдү карап көрдүм дейт. Аллах мага кандай жүрөк берди экен деп караңызчы. Биз 10 жыл окуп койсок өзүбүздү бейиштик сезип кетип атабыз. Канча жыл дааватка чыгып койсоңуз өзүңүздү бейиштик сезип кетип атасыз. 4 кыздуу болсо эле хадисте келген деп тарбиясын унутуп коюп эле 4 кызга санына сүйүнүп эле өзүбүздү бейиштик эсептеп кетип атасыз. Кечирип коесуң ба? Сынтак иш эмес, балким. Дагы да жакшы болуш максатта айтып атам да. Эми эр жигит аны туура түшүнөт да, эркек адам. Анан жүрөк, Кудайым кандай жүрөк берди экен? Бул дүйнө үчүн кыжаалат болобу кандай деп карасам, өзүнүн огунда эле жай баракат согуп атыптыр дейт. Мурда кандай сокто, ошондой жай баракат. Бир кыжаалат болгон укпадым, дүкүлдөп дейт. Жүрөк согуш тездеп кеткенин көргөн жокмун дейт. Анан Аллага шүгүр айттым дейт да, ошондо да карасаңыз, биз болгондо балким карасаңыз, альхамдулилlah менен дүйнөгө кыжаалат болбойм деп жок дегенде рия кылып болмакпыз да, эл көрсүңдөрчү. Аллах берген алымдар да кишилер, олия алымдар, илим менен амалды чогулткан айтып атат. Ошон үчүн Алла Таала 100дөн 80ден 200дөн ашык муштагиттердин ичинен 4-төнү калтырып атпайбы? Көп эле. Суфиян ат-Саури, Суфиян ибн Уяйна, Али ибн ал-Мадини, Яхья ибн Маин, өтө муштагит боло турган алымдар көп эле. Бирок Аллах Тааланын ичинен ихласты туу чокусунда болгон, амал менен илимди, ахлакты бүт бардыгын чогултуп турушу 4 мазхаб ээлерин кыяматка чейин калтырып атпайбы? Ошол мазхабка али күнгө Алланын шариятын ошол таризде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетип атканыбыздын өзү бул чоң керемет да алар үчүн. Анан ошондой жай баракат берген жүрөктү, дүйнө үчүн кыжаалат болбогон жүрөк берген Аллага шүгүр деп мыйыгыман жылмайганым ушул окуучуларым деген экен да. Hazret Anas radıyallahu anh aytып атат: "Вала qala li shay'in fa'altuhu." Şu Sunan içerisinde kayırlat elem, bu jеке менин сөзүм эмес, чоң алымдарыбыздын сөзү, устаздардын үйдө сахабалардын жашоосу китебин. Жалпы эле сахабаларга тиешелүү китептерди туура так которуп муфтияттан мөөрү басылса, алардын ичинен Хаят сахаба китептерин көбүрөөк окусак. Анткени ар бир эле үй бүлөдө илим окуганга шарты жете бербейт экен да. Кана, ар бир үйдө үй бүлөдөн бир алым чыгып, мисалычы, бир медик чыгып ошол максатка жетсек. Бирок ага жете албай атабызбы, жок дегенде үй таалимин тирилтүү менен биргеликте ошол китептерди көбүрөөк окуп турсак, алтын доор бизге жакшылыкка дем бермек да. Анткени алар туура жашаган адамдар. Элестетиңиз, Шейх Рамадан Бути айтат: "Бүгүнкү күндө Американын, бул саясат эмес, мен сабакка тиешелүү жерин айтып атам, Америка же өнүккөн өлкөлөр деп аткан Сингапур башкалардыкын, улар бир күндө жарк этип бул ийгиликке жеткен жок" дейт. Булардыкы миң жылдаган тарыхтар менен мурдагылар куруп келтирип ушул көрүнүп атат бизге дейт. Ушунчалык куруп келишкен дейт. Же болсо ойлоп калбагыла дейт. Алар да жалаң акылдуулар, мусулмандар бизде жалаң акылсыздар дебегиле дейт. Бизде мусулмандарда акылдуулар көп, болгон алар ийгиликке жеткени акылсыздарын жаап жашырып көтөрүп отуруп акылдуу кылган дейт да. Бизде көрө албастын айынан акылдууларды акылсыз кылып таштаган дейт, акылсыздыкка чыгарып дейт. Ошон үчүн алар миңдеген мондай үзгүлтүксүз мээнеттин негизинде бул дүйнөдө Аллах эм калса экен да, бул дүйнөнүн дагы мээнетин, мээнетке байлаган эмгекке. Эмгек менен мындай талыкпай уланып келген эмгекке байлап ошого көрүнүп атат бул дүйнөнүн ийгиликтери дейт.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сахабалар булар өтө адамдар жаныбардан да төмен даражага түшүп кеткен эле деп атат да. Шунчалык. Бирок кыска убакытта башкалар жете албаган чоң секиртүү берди Алла Таала дейт. Эмнеге? Анткени жашоодо дин болсо, жашоодо иман болсо, ынсап болсо, имандын көлөкөсүндө көнүбөсү болсо, имандын көлөкөсүндө бардык тармакта, илим билим жаатында, маданият тармагында анда ал секирмек өтө чоң болот дейт. Анткени жол жакын болот деп атат. Анткени бул жолдун ар жагында Аллах өзү турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи мээнети турат дейт. Ошон үчүн секирүү жакын болот деп атат. Аллах жана Аллахтын элчиси жок болгон нерседе ал жарга барып да калып калат дейт. Өнүккөн өлкөлөрдө жашоодон зерикпеш нерсеге тойбой, акыры кечирип койсо өзүн суицидте ваннада отуруп бири-бирин өлтүрүп атат да. Жардан секирип атат да. Ошон үчүн бул жерде биз акыретибизге көбүрөөк маани берип, анан сахабалардын жашоосун көбүрөөк окусак, бардык тармакта жетишебиз. Ойлобош керек. Бул молдолор биротоло фанат болуп кетти деп андай эмес. Абдурахман ибн Ауф бир эле жашоо пример келтирели, мисалы. Меккеден Мадинага келди, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадиналык бир сахаба менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуучусу менен дос кылды, акыреттик. Дос айтты: "Аялымдын каалаганын танда талак берип ажырашсагыра көрөйүн. Балким сен каражат таппай аткандырсың. Үйлөнүүгө өзүң үй жайыңды таштап келип отурсаң. Байлыгымдын каалаганын алып, кааласаң бардыгын ал, каалаганды алып, кааласаң каалаганын калтыр" дегенде жок деди досын. Мага базардын жолун эле көрсөтүп кой деди. Экономика дейсизби, маданият тармагы дейсизби, дүйнөлүк карым катнаш дейсизби, бардык жактан сахабалар биз үчүн асмандагы жылдыздай үлгү болот, бардык тармактан. Ошон үчүн сураныч күндө кечинде сахабалардын жашоосун көбүрөөк кайталап, сызып, окуп, балдар менен талкууласак ошону. Анткени чыныгы асмандагы жылдыздар ошолор. Эгер биз ошолорду үй тармагында, үй таалиминде жанагынтип айтып отурбасак, балдар анан Спайдермен жүргөмүш адамды эметип, азыркы бул маалымат да, жөн эле мен сөздү айтып аткан жокмун, бүт тастыгыла маалымат. Ошону туурап ойноп, аң сезими сиңип кетип, СНГ өлкөлөрүндө жанагындай үйдүн кабаттарынан кулап кеткен балдар көп болуптур да. Ошону туурап отуруп балачы. Ал бала келди кыялындагы. Ал биз үчүн фантастика болгон, кино болгон, мультфильм болгон нерсени ал чыныгы жашоосуна киргизип алгандагы азыр менден желе чыгат деп отуруп, канча набут болуп өлүп кетип аткандар көп да. Демек бүгүн биз чара көрүп калбасак, балдарыбызга чыныгы баатырларыбызды, мына элибизден Жусуп Абдрахманов атабыз, жана бул жерден дамылабыз атабыздын атына мечит ачтым десе аябай ичим жылыды. Эмне дегени? Кыйынчылыкта казак бауырларыбызга жардам колун созуп. Анткени эмнеге? Анткени тарбиясында ал молдодон билим алып чыккан. Эч көрдүңүздөрбү? Молдодон билим алган эч жамандык таппайт. Кат сабатын жойгон, адамгерчиликти үйрөнгөн ал. Hazreti Anas radhiyallahu айтып атат: "Вала кала ли шейин фаалтуху", мен бир нерсени ашча жасап койсом, лима фаалтака, эмнеге муну мындай кылдың? Вала ли шейин лама фаал, бир нерсени жасабай калсам, ала фаалтака, эмнеге муну кылбадың, жасабадың деп урушпайт эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү эмес, бир мамилесин бүгүнкү күндө балдар психологиясында докторлук жаттап чыкса болот, элестетип коюңуз. Ушул бир эле тарбиядагы методика ыкмасын азыр балдар тарбиясындагылар том жазып муну чечмелеп чыкса болот. Бирок туу чоксу чыгып да калат. Эмнеге? Эркек адам бала тарбиясында сүрүн жоготпош керек. Эне сыйын жоготпош керек болду. Эркек адам бала тарбиясында сүрүн жоготуп алса, анда болду, бала укпайт экен аны. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүрүн жоготкон жок. Ооба, бир иши кылынбай калып атат. Бирок майдаланса, эркектик бедели түшүп, сүрү жоголмак да үй бүлөдө. Ашча нерсеге майдаланып отур. Ошон үчүн балдар бизден сурабай калды да, билип калган анын сезиминде. Апаңа бар, караса энелер мындай бир анча-мынча нерсеге карасаңыз, апалар анча-мынча нерсеге терикпейт да, балам кийинкисин деп коет да. Эркектер майдаланып баратат, демек баланын аң сезиминде атам майдачыл адам, атам болбогон нерседе кирише берет, бул ишти чече албайт, апаман эле сурайын деп калат да барган сайынчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыйындагы сүрүн да кетирген жок да. Кашмирден чыккан Анвар Шах Кашмири деген чоң хафиз адам чыккан Ханафи мазхабта, бизге жаккы жылдарда. Китепти окуганда, бул компьютер болгондо бул киши китепти окуп туруп жатка жазганда бул киши. Кудай таала ушундай зээн берген. Алымдар айткан, бизде Англиянын колонизациясы башка келип, биз коркпойбуз деген. Китептерибизди жок кылса да, бул кишини Аллах таалам тирүү калтырса, зээнинен канча китептерди кайра көчүрүп жазып алабыз деген. Эми Кудайдын бергени. Анвар Шах Кашмири рахимахуллах Бухариге берген Файдул Бари деген 64-5 томдук китеби бар. Укмуш жазылган китеп.
Канча сабак берип алдымдар китептерин эметип жазган укмуш эмгеги бар. Ошондо айткан тарбия деген сөздүн аныктамасын бергенде элестетиңиз. Адыр мына бала тарбиясы болот атпайбы бул жерде? Тарбия деген эмне десе, муну жанагы бейиштик үй бүлөгө 5 хадисте кошкон ошону. Тарбия деген кыскача, мындай жеңилдетип, жалпак тил менен айтканда, бул өтө оор маселе, буга сабыр керек дептир. Сабырсыз адам демек ал тарбия бере албайт экен. Муну башынан адам тарбия бере турган адам өзү сабырдуу болуш керек экен да. Бир эле мисалы көлдө кайсы бир жылдар элдин баардыгы кредит алып, кредитке малып, картошка менен чыкканбызга эсиңиздердеби? Уялганда эмне баа чубак ұстазға бирөө сын тагып, сиз тамекини айтасыз, өзүңүз молдо болуп десе, ооба, убагында адамдар ошо тамекиге оокат кылган, эмне дейм анан? Биз кече күндү унутуп калбаш үчүн айтып атам мен туугандар дегендей айткан да. Адамдар кече кредитке малынган, жакшы бир жашоо келет, азыр кайра кредитке малынып баштады да туугандар. Анан картошканы жаз жарыш күз күрөш, картошканы дароо эле ала албайсыз да. Бир мезгил күтөсүз. Отойсуз, элестетиңиз эми анын процессин билесиз ишин. А бала тарбиясында дагы сабыр керек дейт. Тарбиянын аныктамасы Анвар Шейх Кашмир рахман айтып атат. Акырындык менен баралына жетилип деген чокусуна. Акырындык менен, сабырдык менен, акырын сыйын кетирбей, сүрүн кетирбей, баралына жетилтүү бул ошол тарбиянын мааниси, аныктамасы дейт. Аллах Таалам тарбиялуу ата-эне болууну балдарга татыктуу тарбия берүүнү насип кылсын. Кийинки Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам фи сафарын күндөрдүн биринде сапарга чыкты эле дейт достору менен, сахабалар менен. Узак сапар, мээ кайнаткан ысыктыкта. Фа амара би ислахи шатин. Койду даярдагыла деди дейт. Катуу ачка болушту да бул кишилер. Анан кой даярдагыла деди дейт. Койду баягындай союп, этин кууруп, тамак кылып жейле деди дейт. Көп убакыттан бери эттин даамысы эле келе. Факыр Билалам айтты, Аллахтын элчиси. Алая забха кызмат бөлүшүп атат да. Мен анда койду соёюн деди. Экинчиси айтты, алая салха, мен терисин сыйрыйын деди. Үчүнчүсү айтты, мен ашпозчу элем, колуман жакшы ашпозчулук келет. Алая топха, мен бышырайын анда деди. Дегенде Пайгамбар салам айтты, алая жамал хатап, келгиле мен отун жыйнап келейин деди. Какыраган адабиятта мектепте 5-класста, 4-класс келет го, кекире майса суусады, чөлдө отам куурады деп. Мындайча айтканда, как эткен, карга кууп эткен кузгун жок, эң талай эрме чөлдө отун топтош азаптын тозогу экен да туугандар. Сиз 14 күн умрага барып кетип, гостиницага качып атасыз, мейманканага. Азыркы шарт элестетиңиз. Харамга кирип калсаңыз да, алдыңкы саптарда сооп эмелек да жумага отурганда. Жок, алдыңкы саптын сооптору кичине курбанчылык кылайынчы, баш аман калсын деп көлөк издеп атасыз. Ал убактагы мээ кайнаткан ысыктыкты элестетип көрүңүз. А бул бир эле учур болгон эмес да. Мен отун топтоюн деди дейт. Сахабалар айтты, нахну накфика. Аллахтын элчиси. Эми биз турганда уят, сизге андай антпеңизчи. Биз турганда уят, биз өзүбүз ошонун баарын кылалы десе, Пайгамбар салам жумшак гана айтты да. Кот алимтаннакум такфунани. Ооба, билем. Силер чын жүрөктөн сүйлөп атасыңар деп караңызчы. Сахабалар бекер тандалган эмес. Алла Таала Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды акыркы пайгамбар кылып тандагандай эле, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тегергене эң мыкты эркек мүнөздүү сахабалар топтоп берген да. Эң жүрөгү тазаларды топтоп берген. Бул кокустук эмес, исламда кокустукка жол жок. Мен кокустан минтип кеттим, кокустан дегентип кеттим деп. Аллах сизге сабакты жөнөткөн айла жок, ошол аркылуу сизге жөнөтүп атат. Ооба, мен билем, чын жүрөктөн айтып атасыңар. Бирок дейт, карасаңыз, валайкин бирок мен дейт, акраха ан айтамайяз алейкум, силерден өзгөчөлөнүп, каада күтүп, минтип жатканды жаман көрөм дейт. Өзгөчөлөнгөндү жаман көрөм. Аллах Таала пендесин дейт, пендесини досторунун, бирге жүргөн адамдарынан өзгөчөлөнүп жашоо тарыз өткөргөнүнү жек көрөт, жаман көрөт деди дейт. Мына ушул сүннөттү биздин Арстанбек Буйлаш уулу илгери эмне деп төгүп кеткен, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң депчи. Эл менен сен бийиксиң деген сөз элдин алдыда болуп кетпе. Анткени шек мөңгөлөт де биз деле деген ашта тытынып атабыз, бул каяктан мунун бардыгын депчи. Арам жол менен таап атат коррупция. Элдин артында да калба сөз тиет, элдин ортосу бол. Элден чыкпай деп карасаңыз, ашча байлыгыңыз болсо садака чабыңыз. Бүгүнкү күндө аял затын биз таалимин, аял затынын тарбиясын, аял затынын илим билим көтөрүүгө биз мамлекеттик деңгээлде муктажбыз. Падышабыз ажабыздан да Аллах ыраазы болсун, бала бакчага көңүл буруп атканыначы, документтерин колдон келсе жеңил кылып беребиз деп атат. Туугандар, ашыкча байлыгыңызды кичине Алла жолуна сарптап жакшынакай бала бакчалар курулуш керек, тамагы адал. Анан мугалимдер келип кете бере турган эмес, бизде ушунтип күркүрөтүп ачат, ачканды келтиребиз, биз билесиз. Бирок ар жагын улантканды келтире албай атабыз да биз. Күркүрөтүп ачыштын кереги жок.
жөнөкөй болуп ачылса да ар жагы мыкты болсун. Мыкты мугалимдер келсин, мыкты тарбиячылар келсин, баланы башынан дааратын үйрөтө турган, таалимни үйрөтө турган, мектепке даяр болуп кала турган илим билим тарбия жаатынан карасаңыз. Бул жерде ошол маселе болуп атат. Пендесин өзгөчөлөнгөнүн жаман көрөт дейт. Сыражын дамла менен кече эмес мурда күнү эс алып аткан жерде маңдайлаш отуруп калдык. Дамланын оң колу жакшытеп айткан турбайбы, сол колу кичине кыймылдап оң колу. Анан окуучулар жанагы фисташкебелерди, бадамдарды алып чыгып калды. Анан кичине эметип берейин десем, карасаңыз, пайгамбарыбыз солсура мураскорлору чыныгы алымдар башкача да. Айтабыз го, биз жөн эле илим окуп жүргөн адамбыз деп. Эмне дейт устаз? Оң колум жакшы дебесе дагы күчүм бир аз жетип турган нерсени да бирөөгө жүк салбай, жүк салганды жаман көрөм. Өзүн кыймылдап турган жакшы дейт да. Пайгамбарыбыз солсулам эң чоң сүннөтүнүн бири мүмкүнчүлүгү болуп туруп бирөөгө жүгүн салган эмес да. Карасаңыз, бул кандай жашоону жеңилдетет? Биз маани бербейбиз бугачы. Бирок кандай бул жашоону жеңилдете турган сүннөт? Баягыны биз туура эмес түшүнүп алганбыз да. Динден кабары жоктор подкаблушник деп түшүнүп алган. Жана пайгамбарыбыз солсулам кандай эле үйдөн десе эчкини саайт эле, кийимин жамайт эле деп. Ал аялдарын каратып отуруп, силер отургулана мен жамайын деген эмес да. Ал учурда жашоо татаал турмуш оор болгон, жетиши алган эмес. Жетиши албай атса үстөкө осток кыйнап туруп, давай мону мен эметип кой деген эмес да. Карап көрүп жетиши албай атабы? Анан ошол учурда өзүнүкүн жамаган. Анан жеңелерибиз да туура эмес түшүнүп, бул пайгамбар солсулам кылыптыр дебесин да. Кино көрүп жатыпчы. Алар жетиши албагандыгынан пайгамбар солсулам өзүнүн жүгүн арта салган эмес. Ар бир айтылган сөздү туура божомолдоп түшүнсөк, биз ийгиликке сөзсүз жетпей койбойбуз иншалла. Ваком ошон пайгамбар солсулам турду да фажамал хатаба отундарды өз терип келди дейт. Ирактардан терип келди дейт. Вакана фи сафарин. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз солсулам сапарда эле дейт. Фаназала ила сола. Анан намазына уга келип калып, улоосунан түшүштү дейт. Сумма каррожан кийин кайра артка кайтып калды дейт, чегинип пайгамбар солсулам. Факила сахабалары таң калып, жан жөөкөрлөрүчү. Я Расулаллах, айна туриду? Каяка бет алып баратасыз жүздөнүп? Деген факал айтты. Aqqilu naqati, төбөмдү байлап коюн дедим дейт. Төбөмдү барып, жанагындай жыгач боло турган эми алыс да билесиздер, байын талаада. Төбөмдү байлап келейин дедим дейт. Факал сахабалар айтышты кечиресиз. Нахну naqqiluka, биз байлайлы дегенде пайгамбар эмне деп айтты? La yasta'in ahadukum bin nas. Адамдар мүмкүнчүлүгү, колу, мүмкүнчүлүгү жетип туруп бирөөдөн жардам сурай бербесин деди. Бирөөгө сүйөнүп таяна бербесин деди. Валау фи qadmatin min siwak, керек болсо тишин тазалай турган мисвакты алдыра турган болсо дагы бирөөнү алдыртпастан өзү тишип алсын деди дейт. Кандай ба бирөөгө ашыкча жүгүн салбоо. Ар ким өзүнүн тармагында жүгүн салбай өзүнүн ишин колдон келишинче алып кетсе, биз кичинекей мамлекетпиз, тез эле өрүнүп кетебиз да. Бул баарыбызга тиешелүү. Мамлекет кичинекей үй бүлөдөн турат, ар бирибиз. Бала балалыгын кылса, кыз кыздыгын кылса, ата аталыгын, эне энелигин. Бирок бул сезимдер качан келет? Алла жолунан келет да. Жөө деле үйдө отурсак келбейт да, мээнет да турабы. Баягы устаздар айткандай, кече Сыражын дамла айткандай, ушул нерсени кыла албай атабызбы? Азыр мындай да. Азыркы кыяматка жакын адамдар өтө кашан ичинде акылман болуп кеткен. Бул бирөөнүн сынтагышы эмес. Информация көп. Ааламдашуу жеңил, интернет айдыңында бар. Вроде мындай теоретически билип турат, бирок мойну жар бербейт жалкоо. Билип турушу мүмкүн, бирок мойну жар бербейт. А мойну жар бербегендейин Алла жолуна чыгып, сапарларга чыгып көп-көп, элдин кадырына жетес канча сапарларга чыгып. Ошон үчүн ушундай сапарлар менен, Алла жолу менен, кичине курманчылык менен, илим билим жолдору менен биз мына ушул нерселердин кадырына жетүүнү түшүнүш керек экен да туугандар. Түрктөрдө жакшы сөз бар экен, кардешлерибизде, бразерлерде эмне дейт экен? Канча сапарга чыксаң, ошончо мусулман болосуң деп. Бул иманыңдын күчүн курчутасың деген сөз да. Бүгүн аябай сонун баарлашуу адам, туугандар. Ар бир адам менен баарлашканда ошондон пайдалуу нерсесин алыш керек. Мен окуп койдум, чокуп койдум, билип койдум эмес. Аллах керек болсо сизге көчөдө жаткан мас адамдан да сабак үйрөтөт. Эгер көкүрөгүңүз, көөдөнүңүз ачык болсо. Ооба, анын кийими булганып калгандыр. Кечирип коесуз, ич кийими булганып калгандыр, эми кечирип коесуз бул сөздү айтып атканым үчүн. Башка болгондур. Бирок ошол адам соолукса, балким анын жүрөгүндө сиз менен биздин жүрөгүбүздөгү текеберчилик анда жоктур да. Ал бул акыйкат. Мас болгондун баарын эле баардык тараптан күнөөкөр дебейбиз да. Ал балким кийимин булгап койгону менен биз бирөөнүн жашоосун булгап жүрбөйбүзбү туугандар? Ал балким ошол кылган ката экенин билип байкуш эми арагын эч ким адалдап аткан жок чоң күнөө, бирок ал тыгышып аткандыр балким, шөйрөсү бузуп аткандыр.
А бирок биздин жүрөгүбүзгө текеберчилик менен кирдеп атпайбы туугандар? Кирдеп калган кийимди жууса болот экен, бирок текеберчиликти жууш кыйын экен да. Саид Багдашта айтат, жана аятка бизге тафсирден сабак өтүп атат устаз. Бейишке ба хадисте келгенде жүрөгүндө чаңчалык, текеберчилик бар адам текеберчилигинен тазаланмайынча бейишке кирбейт дейт. Анын эң жакшы тазалай турган нерсе тозоктун оту дейт да. Мен сабакта билесиз го, коркутпайм. Бирок кыйын нерсе экен да текеберчилик туугандар. Ар бир адамдан өрнөк алыш керек. Айтайын дегеним жана сапарда айтып калды. Африкага барып калдым дейт. Африкага барып калып, ошол жерде кадимкидей ушундай Кыргызстан сыяктуу бейиш өлкөлөрүндө жашап жүргөнүмө шүгүр еттим дейт. Улам картадан ачып суктанам дейт. Карачы менин мекеним Кудайымга бөлүнүү эмес. Аллах Таала ошентип бизди жаратып атпайбы, жакшылыктан жакшылык. Анан дейт келип туруп эле мешит ачылгандай шунчалык бай эли жерге улам кусалып болуптур. Жусуп Абдрахманов атабыздын атын койгонго дароо шашылдым дейт да. Анткени ошончо сапарга чыкканда сиз элиңиз үчүн күйөсүз. Ошончо баягы иманыңыздын нурун курчутасыз деген сөз да туугандар. Керек болсо бир мисвак билесиз да, кичинекей, салмак деле болбойт, жаш бала деле көтөрө алат, бирок ошон үчүн дагы жумшаба дейт да. Биз болор болбос нерсеге балабыз жумшап отуруп, жумшай турган динге келгенде алар жалкоо болуп калып атат да. Карасаңыз чындап зеригип майдан нерселерге жумшай берип бала жумшалыш керек эле, бирок баланын баягы негизги жумшай турган нерсеге келгенде көңүл калып калып атат. Ва кана саллаллаху алейхи ва саллям ла яжлису ва ла якум илля ала зикрин. Бул сүннет бизге керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жерге отурса дагы, бир жерге турса дагы, ошол жерде сөз зикр менен турат эле дейт. Саид Багдашта айтат, биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кулктун өзүн алымдар аркылуу көрөт экенбиз да, дименетин аткарган амалкөй олиялар аркылуу көрөт экенбиз да. Бир-бирден таркатылган экен да. Бир жерге барып калсам, эркектер арасында ушак же туура эмес сөз башталса, айла жок отурушуң керек болуп калса, ичимен зикр кылып, Фатиханы 10 ирет кайталап, Аятул Курсини 10 ирет кайталап, такыр болуп артынан туруп чыгып кете берем дейт. Пайдалуу сөз болсо, кулагымды таштап, акча сүйлөбөй сөз салмактуу гана зикр кылып турам дейт да. Бул зикр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям турса да, отурса да зикр менен алек болот. Анткени кыяматтачы баягы өтө башкача нур берилген даражалуу адамдар болот экен да. Хадистерде келет, анан тоготерин айтайын. Булар кимдер десе, ар бир абалда Аллах Тааланы эстегендер дейт. Анткени зикр бул дүйнөдө жеңил экен, акыретте соочу экен. Турсаңыз да, жатсаңыз да, кээ бир зикрлерге гусул деле шарт эмес да. Анан атайын гусулду бузуп айтпаш керек, шарт эмес десе. Айла жок ошондой гусул алганга шарт болбой атса да зикр айтса болот. Мисалы, субханаллах деп, алхамдулилlah деп карасаңыз, зикр Аллахты эстөө маселеси. Ва иза интаха илал кавм, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жыйынга кирип калса маҗлиске. Жаласа хайс интаха бихил маҗлис, биягына мынтип, келгиле ачкыла мен пайгамбарым дебестен, ошол чөктүшүп, бөктүшүп, бош жерине барып отурат эле дейт. Ва амри бизалика, анан сахабалар ордунан тура калса, жок отургула дейт эле дейт да. Карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кичпейилдүүлүгүн. Ушул сыпат үчүн эл жакшы көрдү да туугандар. Биз баалуу болгон исламды сыпат менен көрсөтө албай атабыз да, тилекке каршы. Сыпат менен көрсөтө албай атабыз. Балким биз аялыбыздын кимден аялы жоолукка келе элек болсо, корс айтып көңүлүн калтыргандыр, бирок исламды жумшактык жагы менен көрсөтүп көрүш керек да. Мисалы, корс жагынан келбей атсачы, жакшы жагынан көрсөтүп көрүш керек, карасаңыз. Андан кийин ва ю'ти куллу хадим мин жуласаи насибаху. Маҗлисте отурганда ар биринин акысын берет эле дейт. Карасаңыз, ар биринин көңүлүн таап турат эле дейт. Чубак устазда сабак бергенде Ислам университетте раматтылык устазыбыз, Алла разы болсун, бизге бардык сабак үйрөткөн устаздардан анан мынтип ар бирибизди карап чыгып, башынан сабак өтөтүлөр, анан бир бала жабылып калса, сен мындай жылып мени карап тур деп, ошого чейин сезимтал эле да. Эч кимге зулумдук кылып койбойм, бардыгы көрүп турсун дейт эле, карасаңыз. Кече Сыражын дамыланда бир сөзү жүрөктөшүп кетти го. Балким мен силерге кереги жоктурмун дегендейчи. Бою кичинелигине карабай, үйүнүн эмесине карабай, ушул да сүйлөй берет интернетке чыгып. Дебем, адам да. Бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың, бирок ал негизги шарт эмес. Аллага жаксак болду. Бирок эмне дейт? Балким мен силерге жакпашым мүмкүн дейт. Бирок силер мага жагасыңар, силер мага керексиңер дейт да. Демек, жүрөгүнө күйүт салынган адам гана ал сөздү сүйлөбөсө кыйын. Кыйын. Турмуш өдөлдүй болот. Бирөөдөн балалуу болуп калган, бирөөнү жакшы көрүп калсаңыз, бойдок бол. Ошону ата-энеңиз айла жок кыйылып макул болсо, бирөөдөн болгон баласы менен ала турган болсоңуз, бир ошол бирөөдөн болгон өгөй баланын кыялын, жоругун көтөрүп жашашканча, баардыгыңар мага керексиңер деген сөз оңой сөз эмес да туугандар. Ар биринин маҗлисте отургандардын акысын берет эле дейт.
La yahsibu jalisun anna hadan akram alayhi minhu. Şunçal ар бирине көңүл бурат эле Пейгамбар жыйында отургандардын. Соңунда ар бир ушундай мындай көкүрөгү толуп, разы болуп чыгат эле эмне деп, менден дагы өткөн сыйлуу адам жок болсо керек пайгамбарыбызга деп чыгат эле дейт. Ар биринин оюнда ошондой ой калат эле дейт да. Мынтип мисалы сабак өтүп атып дейли, сыйлап сизди карап жылмайсыз ойлойт экен да адам чаа. Эң жакшы көргөн адам мен болсом керек дейт. Ошентип ойлоп алып сахабалар бирөө келип сурайт да, оюнда өзүн сурагысы келгенде Аллахтын элчиси, сизге эң жагымдуу ким десе айтат. Жок, адамдардын ичинен эң жагымдуу ким десе Айша дейт. Жок, эркектердин ичинен десе Абубакыр дейт. Кете берет, анан өзү билип токтоп калат, кой акырына түшүп калбайын депчи. Карасаңыз, эмне деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи болгон. Ва иза жаласа илейхи ахадухум, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бирөө келип отуруп калса, муктаждыгын айтыпчы. Лам якум саллаллаху алейхи вассалам хатта якума аллади жаласали, ошол отурган адам маселесин айтып бүтүрмөйүнчө турбайт эле дейт. Анын көңүлүн ошончолук карайт эле дейт да. Биз балабызга сабырыбыз жетпейт коюң жакын болгон. Илля ан ястаджил амрун, өтө зарыл иш болсо гана фаястазинаху, бир тууганым уруксат бересиңби? Азыр мондай зарыл ишим бар эле деп уруксат сурап анан кетет эле дейт. Вала юқабилу ахадан бима якраху, ушуну эстеп калыңыз, бул дагы жетимдеп бараткан, мындай жетимдеп жалгыз калган, очо калган сүннөттөрдүн бири да. Эч бир адамды жаман көргөн сыпаты менен бетине басып айтпайт эле дейт. Баарыбыз кемчиликтүүбүз да. Сен ушундай экенсиң деп бетине басып уятын кетирбейт эле. Ал адам эми экинчи ал адам менен көрүшө албай калат да. Туурабы? Бир адам кемчилик кетирип койсо, бетине басып элдин астында кылсаңыз, ал адам болду. Сиз жүргөн жерде ал адам жок да. Жашоосу, кенен жашоо, кенен жер аны үчүн тар болуп калды. Бирок биз деле ошол киши аткарган, бизге жасап койгон кемчиликтен башкадан ашыкча биз бирөөгө жасагандырбыз да балким. Пайгамбар салам ошо ката кетирсе эмне, адамдар мындай деп жалпылай айтып сүйлөйт эле. Жумшак жеткизет эле, карасаңыз, эч качан бирөөнүн бетине жаман көргөн нерсесин айтпайт эле дейт. Вала яджи сайят бимислиха, жаманга жаман менен жооп бербейт эле, бал яфу, кечирип, о ясфаху, мындай кечирип, ырайым тартуулайт эле дейт. Бул пайгамбарлык мүнөз да. Жакшылыкка жетебиз. Жакшылыкка жетебиз кечирим менен биз. Кек сактаган жаман экен да. Кек сактаган жаман экен. Мүмкүнчүлүк келип атабы? Мисалы, мамлекеттин келечеги үчүн, үй бүлөнүн келечеги үчүн, достуктун келечеги, диндин мээнетинин келечеги үчүн көп нерсени кечирсек, иншалла биз жакшылыкка жетет экенбиз туугандар. Кийинки кечиримдүү болуу. Ва кана саллаллаху алейхи вассалам яудул марда, ооруган адамдарды зиярат кылат эле дейт. Ооруган адамдарды сөзсүз барып кабар алат эле. Эмнеге? Анткени туугандар, жана Жашыл көчөт китебиме да киргиздим да, хадистерде алымдар мындай дептир. Ооруган адамдын өзүнүн шарттары бар. Көп отурбаш керек, жакшы сөздөр сүйлөш керек. Анан кыйнап койбош керек да ал кишине. Анан ошол кетип атканда оорулуу адам зыяраттын адеби, андан дуа сураш керек дейт. Катуу ооруга чалдыккан адам күнөөсүнүн баардыгы кечирилип, Алла деп калат да, ал жараткан деп. Ал адам ортосунда парда болбойт, дуасы кабыл болот дейт. Ошол адепти унутпаш керек. Алдыр китепте жазган, Жашыл көчөткө киргизгенмин которуп, демек ошо ооруп аткан адамга адебин бузбай, акырында кетердин алдын бир дуа кылып коюңуз деш керек. Анан туугандар, жаштар, мына азыр Аллага шүгүр Кыргызстаныбыз өсүп өнсүн, бул бөлүнүү эмес. Бардык дүйнөдө аалам өсүп өнсүн, ыймандын кыргызында. Мусулмандар өсүп өнсүн, кошуна өлкөлөр өсүп өнсүн. Кошуна өлкөлөрдө тынчтык болсо, бизде да тынчтык болот. Ошон үчүн кенен ниет кылалы да. Анан мына Кыргызстан ошонун ичинде жол бою канча мечиттерибиз бар. Аллахыма 1000 мертебе шүгүр. Мечитке түшүп калганда бир имамдын артында намаз окуп калсаңыз, астагфирулла, мунун тажвиди такыр туура эмес турбайбы? Деп анан намаз бүткөндөн өзүнчө окуп, эгер илимдүү болсоңуз өзүнчө окуйсуз, бирок анан жана аксакалга салам да бербей, оңшурая карап, окшурая карап, жаман көрүп, салам бербей кетпеңиз, жүрөгү сынып калат. Ошончо кыйын экенсиз. Ушунча илимиңиз бар экен, ушунча байлыгыңыз бар экен, билет экенсиз. Ошол аксакалдын ордуна барып имам боло аласызбы? Боло албайсыз. Демек алда жыргандан имам болуп аткан жок, тура албай атат. Шартты көтөрө албай атат. Шүгүр ошол адам мечитти бош калып, жетимсиретпей, жабылып калганына себеп болбой, келип имамчылыкка чыгып атканына. Мейли илимдүү болсоңуз, намазыңызды окуп алыңыз өзүнчө. Бирок рахмат аксакал. Ушу имамдыга чыгып рахмат деп колун кысып кучактап коюңуз. Ал адам да жүрөгү жибип калсын. Ошондо ал өзү алып барып илим окуй турган болсун. Ошого чейин көңүл буруш керек. Айтайын дегеним, жаштар, бата топтой бериңиз. Кайсы жерге түшүп калдыңыз? Бир кыйналып аткан адам көрдүңүз. Сиз үчүн кичинекей болгон нерсе, ал үчүн целый жашоо болуп калышы мүмкүн. Бата топтосоңуз, айтайын деген, утулбайсыз эч качан. Бата топтосоңуз, дуала берсеңиз, кырсыктын алдын аласыз.
Дуа ала берсеңиз, Аллах ишиңизди жүргүзөт. А эң чоң иш биздин дин мээнет туугандар. Балдарыбыз дуа сурай бериңиз. Абчукур устазчы айтат го, Египетте окуп жүргөндө атасы раматылык ката, мечиттен чыкчу эмес экен да, ушунчалык Кудайга жакын киши болчу экен. Колунда пенсиясынын бардыгын мен Абчукур балам салды, Абчукур устаздын атынан бере беришкен жардам кылыпчы. Дуа кылып койгула деп. Карасаңыз, келгендейин илимин таркатыбасын деп. Анан бүгүн Абдулла шейхтин жээни болуп калабы дамла, Абдулла шейхтин жээни Абдурахман дамла. Зыярат кылып батасын алып өтө бир укмуш нерсени уктум. Жүрсөк дейт, бир киши да, бир киши. Атасы кичине ичип коет экен бир киши. Анан Пакистандан бир аалым келип айтып калды дейт. Бул жерде пакистандаштыруу, же индиялаштыруу, же арабташтыруу эмес. Ошол кишинин оозунан не пайда чыкты, азыр ошого көңүл буруңуз. Керек болсо, илимди, данышмандыкты Кытайдын оозунан болсо да алыңыз. Эгер ошонун сөзү акыйкатка, динибизге төп келип, жашооңузду оңдой турган болсо туура багытта. Үй бүлөңөр кандай, бүчөңөр дептир. Айтыптыр. Диге жөнөкөй адам айтыптыр да. Ушундай, бул намаз окуйт, бул илимдүү, бул милиция тармагында, бирок процент албайт, парага жол бербейт, намазын окуйт, таза иштейт деп атаңарчы. Атамды айта албайм деп ойлонуп калган экен, айтыптыр. Жок. Атаңардын бир сыпаты Аллага жагат. Үй бүлөдө башчы ким? Ата. Ата жакшы болуп бир сыпаты Кудайга жаккан үчүн силер ушуларга жага жетип атасыздар. Атаңар толук жаман болгондо мындай чыкпайт элеңер силер депчи. Ошон үчүн сиз кыйын эмессиз. Атабыз кыйын болгон үчүн сиз кыйынсыз. Кабар алып коюңуз. Кабар алып коюш керек. Ким билет, биздин жаркын келечегибиз үчүн канча аталарыбыз эметкен, баягы китепте келет го. Үйлөнгөндөн кийин келинчеги ачуусу келип заңгыраган үйдөн өтүктү ыргытып таштай берет экен да. Күйөөсү алып келип үлүп кое берет экен. Бир күнү алыс жерге издеп таппай калган күйөөсү анан аялына айттыр. Менин менен жашай турган болсоң, өтүктү экинчи ыргытпашың керек дептир. Ушунча заңгыраган үйдө мен уялам дептир да. Сиздин ар намысыңызды ойлоп атам мен. Канча коноктор келет, канча чоң адамдар катташабыз десе жок. Мен эмес, канча да адамдар келсин, ажоо келсин, башка келсин мага десең, бирок муну ордуна коюп кой. Эмнеге? Мен сага отур, төркүнүн айтып берейин. Аял өкүнүп калыптыр да ошо кылган кылган. Эмнеге? Атам дейт, ушундай эрезеге, даражага жетиш үчүн дептир. Адамдардын туалетин жасап, ылайын кечип ушул нерсени окуткан мени дептир да. Намыстанган эмес дейт. Бирөөнүн туалетин казып, ылайын ушу өтүк менен тепселеп, адамдарга жалданып иштеген дейт. Максат эмне? Баламды окутуп калайын деп. Ошон үчүн мен унутпаш үчүн, атамдын эмгегин унутпаш үчүн, адам экенимди, мусулман экенимди унутпаш үчүн ушул өтүк мен үчүн баалуу нерсе дептир. Үйдөн дагы баалуу дептир да. Ошон үчүн айтайын деген жана Пакистандын алым туура айтып турду. Атаңдын бир сыпаты Аллага жаккан үчүн силер өсөгөнүп атасыңар деп. Эч качан дүйнө таап кеттикпи, окуп кеттикпи, чокуп кеттикпи, аталарыбызды эскиликке чыгарбаш керек да туугандар. Аллахым ошолор аркылуу береке жаадырат экен. Ва юхиббул масакина, бечара мискиндерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жакшы көрөт эле дейт. Неге? Алардын жүрөгү сына берипчи, алар адамдардан үмүт кылбайт, Аллахтан гана үмүт кылат. Ошон үчүн аларга Алланын мээрими түшөт. Сынган алар жашоодо. Мындан сынган, жакынынан сынган жүрөгү, дияка барган эмес, дияка сүрүндү болгон, акыр түбүндө тыянак чыгарышкан, адамдардан үмүт кылбаш керек турбайбы дегенде, только бир гана Алла менен байлаш, only Аллах да, only God. Аллах менен гана мамиле түзүшкөн да. Ошон үчүн жүрөгү сынгандар менен бирге бол деген ушул да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошон үчүн айткан да, жүрөгү сынгандар менен бирге бол. Тобуң тез кабыл болот депчи. Жалаң баягында зона комфортто жүрсөң кантип тобо кыласың? Эми тобо кылып баратканда уйкуң келип кетет. Эми тобо кылып баратканда жатың келип кетет. Чын жүрөктөн чыкпай калат да. Бечара мискиндерди жакшы көргөн дейт. Анткени булардын жүрөгүндө Аллах бар да. Алла бар алардын жашоосунда. Ва южалисухум, бечара мискиндер менен бирге отургандардан эч качан бой көтөрбөйт эле дейт. Бой көтөрбөйт эле. Өткөндө мен далил эмесмин, далил бизге бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Башкабыз барыбыз адашуучубуз. Иманда кайтыш болсок, анда бир жетишмендик. Аллахым ошону берсин. Эртең менен келинчегим менен басып баратсак, жумушчулар жүрүп туруп, аябай сагынасың да сыртта жүрүп, чакыргыз бир туугандардын сөзүн, сүйлөгөнүн, манерасын сагынып каласың. Сиз сагынгандай эле Африкада жүрүп. Анан иштеп аткан экен жаш балдар, аябай ыраазы болдум. Атайын басып бардым ошо жаш балдарга. Эмнеге? Жаштык, биздин жаштар иншалла өлкөбүз өнүгөт биздин. Өлкөбүз өнүгөт, анткени жаштар эми балким биз молдочо өйрөтүп жүрүп жакшы жөрөн көрүп аткандыр, эми 5 кол тең эмес. Бирок кой аксагы менен жүз да. Мен койго эч ким теңеп аткан жокмун. Ар бир жерде эми Саудияда деле бузукчулук жетишет, издеп тапкан болсо. Айтайын дегеним, Кудайга шүгүр, көпчүлүк жаштар азыр мээнетке чекен да.
ичип чегип кеткен жору жок, иштеп атат. Анан барып аябай ыраазы болдум ошол жигиттерге. Адал мээнет. Үй бүлөсүн камсыздап атат. Ал бирөө сыздатып жүргөн жок, урдап жүргөн жок, зөөкүл кылган жери жок. Ошондой заманда деле жашаганбыз да. Алтындар ажырашып, көчө жиндиси болуп кетейин деп Кудай Таала мынсап берген го шейхим. Эмне кечеки кадамды унутуп калабызбы? Неге кичпейилсиң сен? Анткени кечеки күндү ал эсиңе керек. Неге кичпейил болушуң керек сен? Анткени кече кандай кадамдардан Аллах сени сактап калган да. Анан жанага барып кучактап анан байкуш кийимдер керек экен, анан өздөрү баягы жалат болот иште окшойт да, баягы кийим менен турсаң, жок дедим. Бир кучактап алайын дегендерде, муну азыр барып салып койсоң, анан муну деле кол менен жуубайсың да. 5 мүнөттүккө салып койсоң, бул жуулат. Бирок сенин ушул адал мээнетиң жагып атат, сенин жүрөгүң жагып атат. Сенин жүрөгүңдө текеберчилик жок депчи. Ошон үчүн туугандар, баталар топтой беришибиз керек иншалла. Ушу жөнөкөйлүк менен Алла Таала көп сырларды ачат. Алар менен бирге отурат эле дейт, ваяшкаду жанаизахум, жаназаларына барат эле дейт. Карасаңыз, кандай дем, кандай дем жаназаларга барып. Жакшы жаманда катташ керек сөзсүз. Мусулмандын акысы ошондой. Жаназаны угуп калса, хадис бар. Кимдегин бир мусулмандын кайтыш болгонун угуп, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун, биз Аллахка таандык, биз Аллахка кайтабыз деп айтса, ошол жаназага катыштуу сооптун бүт барага берилет дейт. Бул бир эле сөз үчүн да. Бир эле сөз үчүн арты кайырлуу болсун дейсиз го кыргызчасы жанагынычы. Инна лиллахи ошон лубан айтса, анда анткеничи мээнет болбосо, иманга мээнет болбосо, бирөөнүн өлүмүнө сүйүнүп калат экенбиз да туугандар. Өлүмгө сүйүнө турган нерсе эмес, бирок бул акыйкат. Көрө албастыктын айынан, кекчилдиктин айынан, жакшы болуптур деп сыртынан калп эле мындай арты кайруу болсун деген менен ичиңен сүйүнүп калышы мүмкүн экен да, бул иманга мээнет болбосочу. Бул башка келип калышы мүмкүн, реалдуу жашоону айтып атам туугандар. Кудай сактасын. Эгер ким бирөөнүн өлүмүнө, мейли душман өлсө да сүйүнө турган болсо, ал адам эмес, өзүн жакшылап карап коюш керек. Ал жырткыч жаныбар болуп баратат деген сөз. Үлгө ала турган өлүмгө ошентип бирөөгө сүйүнүп атса, анда өзүнүн өлүмүнө дагы бирөөлөр сүйүнөт деген сөз да. Вала яхкиру факирун ли факр, кедейди кедейчилик үчүн төмөн урбайт эле дейт. Муну өкөлата кылайын, же муну кайната кылайын, жок, аны кайната алам. Эмнеге? Анткени ал жашоосу начар депчи. Ал байлыгы болбогону менен анда адамгерчилик бар го. Мейли бай менен куда болдуңуз. Байлыгы себептен коргулсачы, сиз элдин астында ошону сиз ошо менен бактабам деп ойлодуңуз эле. Бирок элдин астында сизди кайра кадырыңызды тепселеди ал. Ар бир мисалында сизге сайып сыйлап атат. Ошол керек беле сизге. Демек сиз куда күтпөй эле кордук күтүпсүз го анда. Жок. Мейли ал колунда болбойт, бирок жатып алган жери жок да, жалкоологон жок. Кудай ошондой рызык бөлүп турган. Бирок анын адамгерчилиги бар. Колунда жок болсо дагы сизге сүйүнүп, үйүнө чакырып турат ар бир нерсесине. Жаман жакшылыкта эң биринчи кетип турат. Эмнеге андан куда болуудан бой көтөрөсүз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кедейдин кедейчилиги үчүн жерге урбайт эле аны дейт. Анан бул да керек. Валайхабу маликен ли мулки, падышадан падышалчылыктан сүрдөп те кетпейт эле дейт. Ал дагы пенде. Кайра падышага түшүнгөн адам үчүн падышанын мээнети оор, сыйлаш керек. Анан күйүш керек падышага туугандар. Ишенесизби? Бир айылдын имамы болуштун жүгү канчалык оор шейхим? Канча түтүн мисалы чолпон атада. Ошонун баарына жооп берип чыгат. Эртеген чолпон атта эч бир имам болбой, намаз өткөрөтүн эчин таппай калбайлы? Бирок түшүнгөн адам үчүн бир үй бүлөдө ата болуш өтө оор да. Анткени субхана караңызчы дамлан. Аялыңа бир жооп бересиң, ата-энеңе бир жооп бересиң, кыздарыңа бир жооп бересиң, мисалычы. Сразу дамла айтып атат, калс дамла деп атат. Талашкан маселеңерди койгулачы, эмне талашкандан башка маселелер жокпу силерде? Биз талашып атып ыдырысыбызды кетирели деп атат да. Ачык сөз каканы эсел айтып атам да мен. Ынтымактуу бололучу деп атат. Динибизде ынтымактуу бололу. Ошондон башка мындай ынтымакты ыдыратпай турган маселелер жок. Көп ошондон сүйлөбөйдүбү дейт да. Албетте илимден өзүнүн тартуу менен кете берет. Бирок бир имамдын жүгү ошончо оор болсо, бир үй бүлөдө эркектин жүгү ошончо оор болсо, мамлекет башчынын жүгү ажообузду канча оор. Ошон үчүн биз жардамдашыбыз керек. Жерлерге келдиби, көйгөйдү ачык айтыш керек. Минтип сүйлөп кой, дигинтип сүйлөп кой. Жок, ал аманат. Анткени президент ажо сиз үчүн келип атат ошол жергечи мисалы. Чолпонтан көйгөйүн сурап келип атат. Бүгүн айтышты мага. Алла разы болсун, жөнөкөй машина эмне болуп, өз бүт аралап чыгып турго президентибиз. Жөнөкөйлүктү карап коюңуз.
Алла разы болсын, сүйінесің да. Бұл жағымпаздық болып, же көлдік үшін шыққан үшін көлдіктер қолдап, же қаяқтан шықса дағы. Біз адам ата барып та қарауыз барыз. Қырғыздың да өзбектің да. Ошондай келгенде көйгөйлөрдү ачык айтыш керек. Антпесе кантип өнүгөсүз? Падышаны сүйүү мына ушундай болот. Аркасынан дуа кылыш керек. Абдулла бин Мубарак айткан, Аллах разы болсун. Мага Аллах Таала алып сурашканда, кабыл боло турган дуа берилсе, кимге дуа кылат элеңиз дегенде падыша үчүн деген. Падыша ушундай адилеттүү болуп түз болсо, бүт эл ошону ээрчип кетет дегенде. Дуа кылыш керек. Аалымдарга дуа кылыш керек тугандар. Чоң дуа кылсак, ошол дуанын баардыгы өзүбүзгө жакшылык менен кайтып келет. Аллах разы болсун эл башчы, журт башчылардан жакшылыкка себепкар кылсын. Юаззимун ни'мата ва ин қаллат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам неаматты, жакшылыкты аз болсо да кадырлайт эле дейт. Анткени аздын кадырына жете албаган көптү кордоп коет тугандар. Шуну билип алыңыз. Жакшынын математикасы ушундай эрежеси, формуласы. Азды кадырлабаган көптүн кадырына жете албайт. Ошон үчүн жаштарга баа үйлөнүп аткан учурда ал кишилер өздөрү билет, нени талап кылат, нени махырга сурайт. Бирок диний тараптан кеңеш сураса, биз айтат элек, чоң нерсени сурап албагыла. Анткени чоң нерсени даяртап болуп сурабасаңар, кадыры жок болуп калат. Күйөөңөр менен бирге мээнет кылып жеткиле, биздин мына аталарыбыз отурат сабакта, арабызда. Аталарыбыз, мына аталарыбыз отурат, улуу муундар. Бул сиз атабыз отурасыз. Бирге жетишкен да апаларыбыз менен. Ошон үчүн кадырлуу болгон да. Мектепте окуганда адабиятка көп кызыкчу элем. Ошондо бир укмуш нерсе келгенде жашоого акыйкаты бар. Динге түз тиешеси бар. Кабыл боло турган баягы бир шакек берилет. Баягы бир кыйынчылык учурдачы. Бирок абышка менен кемпири, ата менен апабыз өмүр бою ошону колдонбойт да. Неге десе, адам мээнет менен жеткенде кой депчи. Ошон үчүн үйлөнүп аткан жаш карындаштарыбыз, эжелерибиз, садагыңыздар кетейин, кулаңыздарга күмүш сырга. Ооба, махыр сиздердин акыңыздар калың. Болгону күйөөнү кыйнап койбош керек. Биринчи күндөн дүйнө жиндиси болуп кайненеге, кайын журтка жаман көрүнүп албаш керек. Сый урмат керек да. Эң биринчи келгенде көзгө жакшы көрүнүш керек. Адам менен биринчи жолуккандачы, ошол момент учур өтө маанилүү. Ошол элес адамдын эсинде көпкө сакталып кала берет да. Таптаза кийинип турса, сүйлөгөн сөзү орундуу, кичипейил, жакшы болсо, кандай болсо да кийинкилер жамандап келсе да ошол элес кала берет адамда. Адамды кийими менен тозуп аласың, бирок акылы менен узатасың дегендейчи. Биринчи түшкөн кыз ал жерде кайын журтка канткенде сиңип кетем деген түшүнүк болуш керек. Анан кайнанесине, кайнатасынын купулуна толсо, Кудайым буйрса ал жердин эрке келин, эрке кызы даражасына чейин жетет да, макомуна чейин. Турмушта бирге жеткен жакшы экен тугандар. Максат бирге болгон жакшы экен. Аны максатты кыйын, ошон үчүн жеңелерибиз аялдардын сабагына барыш керек тугандар. Биз эле өсүп кетип, үйдөн жеңемдер өспөй калса кыйын болуп калбайбы? Убакыт түзүп бериш керек, бала бакыраны карап туруш керек. Кудайым буйрса сонун болот. Ла язуму мин хашан, эч бир неаматты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кортутпайт эле дейт. Нан атыгүл нандын күкүмүнө чейин тазалайт эле да. Бизге баа даватка алгачкы чыгып жүргөндө Курлайындын махыр экен деп айтып коюп билесиздерби? Эч бир күкүмдү калтырбайт элек ко, акыретте Курлайындарым көп болсун деп. Бирөө айтпай эле коеюн, бир исламий өлкөлөрдө илим алып жүрөт экен. Араб өлкөлөрүндө илим алып жүрүп, анан илим алып жүрүп, Курандагы Курлайындар бар го акыреттеги. Аялы күйөөсүн ушунчалык кызганат экен, эми жаңы үйлөнгөндө кызганат да. Бүт Куранда Курлайындардын бардыгын күйөөм окубасын деп чаптап чыгыптыр да. Эми ал бир Куранды чаптайсың, башкасын чаптай албайсың да. Айтайын дегеним, ал Курлайын кызганычтан сырткаркы нерсе. Ма'аба тааман котту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эч качан тамакты айыптаган эмес дейт. Карасаңыз, тамакты айыптаган эмес. Эми кээде аял башында жаңы үйлөнүп атканда тамакты билип эметсе жакшы, инилерибизге тиешелүү да. Анан тамакты билбей алса, кичине сабыр кыла туруш керек, кийин сон жасап кетет. Ар бир иш ошондой. Анан биринчи эле келгенде мен повар элем, Россияда иштеп келдим. Эч бала билбей турбайсың деп айтканда дачы. Эч бир нерсе билбей турбайсың деп ажырашып кеткен жакшы эмес. Мүмкүнчүлүк бериш керек, эртең сонун болуп жасап коет. Ал аялдын канында бар, жасап кетет. Мээнетин кадырлап коюш керек экен да. Ма'аба тааман котту. Иништехау, эгер аппетит дейбиз го. Көңүл көйү казак бабалар айтмам. Табити, тамакка болгон табит ачык болсо, акалаху жейт эле дейт санын кылып. Аллага шүгүрүн кылып жасаган адам мээнетин кадырлайт эле. Ва илля таракаху, эгерде кокус жакпай кала турган болсо, же табити жок болсо, башынан анын мээнетине ыраазычылыгын билдирип, бирок жебейт эле дейт. Мындай башынан да бирөөнүн мээнетин кадырын жетиле. Анткени сизге жакпаган менен башка бирөөгө жагат да.
Wa kana yahfazu jarahu. Кошунасынын укугун ушунчалык сактайт эле. Жебрейил периште ар бир аяттарды алып түшөт го. Өткөндө канча эле түштү дедик элек могу китепте, Ханафи алым китебинде. Саройда айтылган болчу, азыр кечиресиз. Адам ушинтип бир көлгө чоңуп чыксаң унутуп кала берет экенсиң да. Кечиресиздер азыр. Намаякта келет. Cebrail aleyhisselam sүйүктүү пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi wasallamга 24 000 жолу түшүптүр. 24 000 жолу түшкөндө көпчүлүк бөлүгүндө, мисалы аятты алып түшөт, Аллахтын буйругун. Алып түшкөндө акырында минтип койчу экен да, Cebrail aleyhisselam пайгамбар салламга. Кошунаңа жакшы мамиле кылыңыз. Дагы бир түшөт, бөлүнүп түшөт да. Акырында соңунда кошунаңызга жакшы мамиле кылыңыз деп ушинтип бүтүрчү экен да. Ана ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтканда, Bukhari Müslim'de gelет. Ma zala Jibril yusinu bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisu. Ар бир түшкөндүн акырында ошол кошунанын акысын бекемдеп отуруп, мен ойлоп калдым дейт. Эртең өлүм келгенде менин бүткүл байлыгым ошо мурас байлыгыма ээ чыга турган мураскор кошунан болот деп ойладым дейт да. А пайгамбарлардын үй бүлөсүнө буйрубайт байлыгы. Байтул-мал кетет. Бирок ошо байтул-малдын ичинен, фонддун ичинен эмеге кошунан ээ чыгат окшойт деп ойлоп калдым. Ушунчалык кошунан акысын айткандан дейт. Ваюкриму дайфаху келген коногун сыйлайт эле дейт. Мына азыр көлдө өзгөчө Чолпон атада туугандар, туристтер көп келет. Жакшы бир сыйлап калсак, бир көңүл. Мен соц тармакка киргенге деле убакыт жок, бирок арасында достор жөнөтүп калат, тааныштар кирип, кээде отуруп калсаң, баягы достор айтат да. Эмне дейт? Кыргызстанга азыр келген туристтердин көп ыраазычылык билдирип аттыр. Гаилерине чейин, аябай жакшы мына жол көрсөтүп берет. Тамак ашыңды депчи, ошол жакшы да. Жакшы, анткени бирөө купулу толуп кетсе, ал ошол жерге биздин өлкө боюнча эң жакшы нерсени айтат. Жасалма болбош керек чын жүрөктөн. Жакшылыгыбызды берип калалы туугандар. Анткени бир аз акчанын эсебинен бир мусулман кылып кое турган болсок, себепкөр болуп калган болсок, акыретке бизге жетиштүү. Анан сиздин бир мамилеңиз менен Кыргызстан элинин канча эли ырыскы маселесинде Аллах таала аларды себеп кылып атат да. Купулу толуп кетсин. Кудайга жагабыз. Жакшы болсок, ал турист билбей деле калышы мүмкүн. Бирок Аллах билип атат да. Аллах билип атат. Эки устаздан уктум дамылам ушуну. Бири Мамбет Сан устаздан, ал да Кыргыздын кыйын устаздарынан. Көнөрбөс тарыгын мыкты билет. Кече Сыражын дамылдардан уктум. Мына могул жерде кана жанагы карекен беркени дияка койгон окшойсо, жазып отурдум кече конспектлеп. Диякта калды. Эки устаздан уктум. Бул бөлүнүү же мактануу эмес, туура түшүнүш керек. Кыргыз эли исламды кылычтын мизи менен эмес, тынчтык жолунда көкүрөгүн тозуп кабыл алган деп кече Сыражын дамыл айтты. Ама кишилер жөндөн айтпайт. Тарыхтан керек болсо изилдеп чыккыла деди. Ошон үчүн Кудайым берип атат кыска убакытта. Экинчиси Мамбет Сан устаз айтып атат, илгер ошол андай басып алуу болгон окшойт, бирок бөлөк бирөөлөрдүн акысына кирген эмес дейт. Какшаткан эмес дейт да. Зулумдуктун мындай чегинен ашыра кылган эмес, ошон үчүн Аллах берип атат дейт. Бул бөлүнүү эмес, дагы кайталап айтам. Адам атага барып такалабыз. Бирок эмне үчүн Аллахтын мындай мээрими бизге түшүп атат десе, демек көкүрөк кенен болсо, бирөөгө жамандык каалабасак, зулумдук кылбасак, Аллахымдын бизге ырайымы, мээрими жаап турат экен да туугандар. Андан кийин wa kana aktharun nasi tabassuman, жылмайып жүрөт эле дейт. Көбүнчө пайгамбар салам көчөдө жүргөндө жылмайып, адамдарга жылмайып койсоңуз кандай көңүлүн көтөрүп коесуз? Кандай көңүлүн көтөрүп коесуз? Wa ahsanahum bishron, анан адамдар менен ушунчалык жакшы мамиле кылат эле дейт. Анан жылмай үчүн жүрөктө эмне деген чоң нерселер болуш керек да. Анан өзүбүздүн көйгөйдөн арыла албай атсак, өзүбүздүн аялыбызга жылмай атсак, бир эркектерге бөтөн адам кантип жылмаят элек? Жылмайып коюу бул жакшылыктын белгиси экен, садака. La yamdi lahu waqtun fi ghayri amalin lillah aw fi ma la budda minhu. Пайгамбар салам убакыты эч качан текке кетпейт эле. Аллах разы болгон амалда болот эле, же жашоосунда көңүл бургуз. Эң керектүү нерсе менен алек болот эле. Жашоонда тыштап койгон эмес Расулуллах. Эң керектүүсүн бирок. Мусафир эң керектүү жүгүн алат го. Жашоосунда эң керектүү нерсе алдагы динге байланыштан Аллахтын амалда болгон иш менен алек болот эле дейт. Кудайым ошондой чөйрө берсин. Кудайым ошондой чөйрө берсин. Азыр сезон учурунда ушу сабакка келип катышып атасыздар, мунун курбанчылыгы эки эсе чоң. Кышында баары эле толуп калат экинчи кабатка чейинчи. Бирок азыр толуп атканыңыз бизге маанилүү да. Анткени ар бир нерсе өзүнүн учурунда баалуу болот экен да. Алла разы болсун. Ушул жерге убакыт ажыратып
бир нерсени кыйрат билбесек да сыйлап ушуну мага келип койгоңуздарга. Аллахым ушул келгениңиздерди, үмүтүңүздөрдү актап, өзүнө керектүү, ар бизге керектүү сөздөрдү Кудайым сүйлөтсүн. Ва ма khuyira bayna amrayn. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эки тандоо берилсе, иллахтара исрахума өтө жеңилин тандайт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху Аллах Таала кудурет берген, акыл жагынан да, ден соолук жагынан да, дене турпат жагы бүт жагынан Аллах Таала берген телегейин тегиз кылып. Ооба жаратылган Пайгамбар саллаллаху эч ким сыйынып кетпейбиз, бирок адамзаттын ичинен ушундай бир дареметти Аллах берген. Эң оор нерсени да аткара алат эле. Мисалы, Саумул висал деп коет, күнү түнү 5 нерсе жебестен ораза тутканда Пайгамбар саллаллаху алейхи. Анан сахабалар ээрчип күнү түнү эч нерсе жебей ораза тутканда тыйган. Анан сахабалар айта алышкан эмес адепти болгон дегенде сезип туруп айткан, силер мени туурабагыла деген. Fa innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Мага Аллах Таала өзү тамак берип, өзү суусун дагандырып турат деген. Мындайча айтканда меники гайби маселе деп атат да. Силер мага өзүңөрдү салыштырып албагыла деген да. Пайгамбар салам аялга муктаждыгы жок, үйлөнбөй дейт. Өтсө болот эле. Пайгамбар салам көз уктаган менен жүрөк уктабайт эле. Бирок үммөтүнө кыйын болуп калмак да. Ошон үчүн эки иштин жеңилин тандаганы сиз менен бизге сүннөт катары. Жашоодо жеңил нерсе менен чыгып кетсе болот экен да. Кээде ушундай кыйналасың жашооңда. Элге айткансың, анан өзүңө да акыл керек болуп калат да жашоодо, жашсыңда. Өзүңө да акыл керек болот эметип калганда чоң устаздарга барып кеңеш сурасаң, сен үчүн бүдөмүк кыйын болгон нерсени жеңил ала туруп айтып коет. Ошону кылсаң, кармансаң, жеңил көйгөйүң бүтөт да. А көрсө карасаңыз, мисал айталы. Өлүм житим бүгүнкү күндө. Биз сүйүнүп аттык элек. Көл өрөөнүндө Кудайга шүгүр, жалпы Кыргызстаныбызда дейли. Жалпы Кыргызстаныбызда Кудайга шүгүр, маркумду мурдагыдай 3 күн боз үйдө кармалбайт деп сүйүнүп атканбыз. Бирок дагы деле ошону токтотпогондор бар экен да. Алыстагылар келип калсын, бул келип калсын. Анан өлүм житимге да ысырап кылып, бодо малдарды, бээлерди сойдуруп. Кайсы бир айылда, мындай ушундай эле айтайын, кайсы бир жерде суу чыкпай атыптыр. Анан эки пикир болуптур. Келгиле туугандар, суу чыгаралыбы? Же түлөө өткөрөлүбү деп. Өзү түлөөнү эмне үчүн өткөрөт туугандар? Айтыңызчы, ажыкен, түлөөнү эмне үчүн өткөрөбүз өзү? Аллага садака чаап жамгыр. Анан натыйжа турса, бияктагы алыс болгон себепти карманып, суу чыгарбай, анан түлөө өткөзүп, аябай көп акча сурап кылышыптыр. Аял менен эркек аралашып кетиптир, аягы музыка болуп кетиптир, бий болуп кетиптир, эми лизинг эмес го, бирок кара жорголор болуп кетиптир. Негизи бир аз акыл ойлонушубуз керек эле да, туура чечим. Суу керек болуп атса, топ-топ, шарт эмес антип ошончо ысырап кылыш. Ошол акчаны суу чыгара турган нерсеге жумшап, муктаждарга сарптап кылсак, Аллага дагы өзүбүзгө да жеңил болмок да. Өзүбүздүн жашоону биз өзүбүз кыйындатат экенбиз туугандар. Чын өзүбүздүн жашоону өзүбүз кыйындатат экенбиз. Андан кийин илля дейт, бир гана дейт, оорун тандайт эле, айякуна фи qati'at рахимин. Туугандык мамиле үзүлө турган болсо, оор болсо да ошону карманат эле. Туугандык мамилени үзүүдөн өтө эскертет эле да. Мындайча айтканда, мен тоготерин айтайынчы. Илимде туугандык мамилени үзүү Алла менен мамилени үзүүгө барабар деп эсептелет да. Анткени рахим деген ат бар го. Бул каяктан бул сөз чыгып атат? Сизге жүйөсүн түшүндүрүп берейин. Рахим деген ат Рахимден Аллах Таала атын бөлүп берген дейт. Баардык нерсени жаратып атын бөлүп бергенден кийин ошо туугандык мамиле келип, мага кандай ат бөлөсүз дегенде өзүмдүн атыман бөлүп берем. Өзүмдүн улуулугума касам ичип айтам, сени ким уласа, аны менен мамилени мен улайм, сени ким үзсө, аны менен мамилени өзүм үзөм дейт да, карасаңыз. Мусулман эместер мисалы. Ушунчалык тууганчыл мамиле болушу мүмкүн, ошон үчүн Кудай Таала бул дүйнөдө берип атат, бул дүйнөдө. Бирок акыретте берилбейт. Куранда ачык жооп келген. Фама лахум фил ахирати мин халак. Мусулман эмес болуп кайтыш болгондорго бул дүйнөдө беребиз жакшылыктар үчүн, акыретте аларга эч кандай сооп деген нерсе болбойт. Бирок бул дүйнөдө беребиз дейт. А бизде Аллах Таала иман берип туруп суратпай, эгер тууганчылык мамиле кылсак, бул дүйнөдө да берилет, иншалла акыретте да берилет. Карасаңыз, ошон үчүн туугандар менен болгон байланышта эми кимден гана кемчилик кетпейт. Келинчек менен жакшы сүйлөш керек экен да. Ал менин тууганым, ал менин жатындаш бир тууганым, ата-энем бир, сен кийин келгенсиң, бирок сени чоочундап аткан жокмун, сен менин жашоомдогу ханзадамсың, ханышайымымсың. Бирок сен билишиң керек. Сен билишиң керек. Туугандар менен жакшы мамиледе болсоң, мен сага купулум толот. Колуңан келсе сыйла, кемчилигине көз жум.
деп ошону мындай жакшы түшүндүрүп коюш керек. Сөзсүз урушуп талак менен бүтүрбөйчү. Анан аялды ошону түшүндүрүш керек. Сражында мындай айтат. 2 саат отуруп жана эс алган жерде отуруп калсак, аялды мажбурлап, урушуп вообще кереги жок дейт. Кийинкиге салып жеңиш керек дейт да. Көрө жаталы. Алдыда ойлонуп көрсөң туура да, негизичи көрө жаталы. Алдыда чечем. Утурунда нак чечем десең утулуп каласың сен дейт да. Бир аз мөөнөт берип, даярдап барып чечсең дейт. Түз эфирде угуп калды. Дагы башка эмелердин антивирустарын айтышыбыз керек да. Камера өчкөндөн кийин айтам ал жагын. Деп ыңгыранып жеңелерибиз билип калбасын анан. Андан кийин фаякуна аб'адан нас минху, пайгамбар саллаллаху алейхи тууганчылык мамилени үзүүдөн өтө алыс эле дейт. Яхсифуна алаху, бут кийимин өзү жамайт эле дейт. Ва ярqa саубаху, кийимин өзү жамаачысын өзү баягындай бүтөйт эле дейт. Ва яркабул фарас, атка да минет эле, вал багла, качырга да минет эле, вал химар, химарга да минет эле дейт. Алла жолуна кээде барып калсаңыз, башка болуп калса, чубак устаз айтып беришет да. Эки чоң бир өтө мыкты машина унаа келип калды дейт. Тамда сизди биз алып кетели. Араң жүргөн унаа келип калды дейт. Устаз кичпейилик тандап, мен пайгамбарлардын мираскорлору да иманы менен качып болду айтсак жарашат. Дигип отуруп алды дейт да атайын. Беркелерге түшүндү дейт. Силер капа болбогула туугандар. Бирок бул кишинин жүрөгү сынып калат. Устаз деле дүйнө жинди. Жанагы матиздерге да минип туруш керек экен шегин текеберчиликти кетирүү үчүн. Алдагы чоң машина ага деле жетпей жүргөнбүз убагында. Ва юрдифи халфах абдага, артына кулун учкаштырып минип алат эле кулчулук заманында Абу Гайр башка адамды. Ва ямсах вачка фарас, атынын чекесиндеги терини кадимкидей колун битараф куммихи жеңинин учу менен ошону арчыйт эле дейт. Жаныбар болгон мамиле. Ал битараф ридах же кийиминин бир этеги менен аттын териндеги чекесиндеги терини арчыйт эле дейт да. Ат жакшы экен негизи, бирок жанагынчалык эмес. Улактын өтө күйөрманы болуп кетип, же кыз бала чакасын окутпай акчасын баарын атка чаптай тургандай эмес да. Болсун, бирок ар бир нерсенин орду менен. Саат канча болуп калды шейхтер? Мон болгондо айтып коюңуздар. 10:12 өттү. Ушул жерден токтотолу, азыр суроо жооп кезек берели. Мына эртең өтө сонун маселеге да эртең сабак. Ва кана юхиббул фа'ала дейт Пайгамбар, жакшы жашаанды жакшы көрөт эле дейт. Карасаңыз, бул эреже. Жакшы жашаанды жакшы көрөт эле. Жакшы болсун депчи. Жакшы жашаан, жакшы белгиничи. Ва якраху тыярата, жаманчылык, жамандын жашаан жаман көрөт эле. Минтип кеттир, карамышык өтүп кеттир, жол болбойт окшойт, күмбүрүк болуп калыптыр, жол болбойт окшойт, түш көрүп калдым, жол болбойт окшойт. Кызымдан колум сурап келген, чекеси мындай тырышыраак экен, жаман болот окшойт деп, чекесинин тырышын карай бербей, башка жактарына көңүл буруш керек экен да. Ал байкуш дуа кылып жүрүп чекеси тырышып калган, биз билбейбиз да. Элестетиңиз? Биз тынчыктап чыкканда бу 4 ай Алла жолуна чыгып тырышып калгандыр балким. Нарынын суугуна, көлдүн суугуна тоң жакка туш келип калыпчы. Билбейбиз да биз. Ошон үчүн Пайгамбар салам жаман жашаан исламга туура эмес келет. Жаман жашаанды ээрчигендик туугандар, бул көз ачык менен бакчыларга жетелейт. Ушуну жакшы билип алыңыз. Ар бир нерсенин жаман жагын көрө берүү бул шайтаний сыпат. Ар бир нерсенин жакшы жагын көрүү бул периштелик сыпат да. Иса пайгамбар Ибн Касир Димашкы Кысасул Амбия деп келет, бир күнү кетип бара жатса иттин өлүгү жаткан экен, тарпы жыттанып, баардыгы мурун чүйрөп, жаман көрүп тез шашып калган экен. Эмнесин көрдүңөр? Бүт жаман сыпаттарын айтканда, бирок мен бир жакшы сыпатын көрдүм ошону дейт. Кайсысы тиш аппак экен дейт да. Айбан да болсо тиш аппак экен депчи. Алла разы болсун. Анан бир жолу Египетте жүрсөк, бир араб келип алыптыр. Кыргыздан үйлөнсөмбү, күйөө бала болсомбу депчи. Аны айттым, сиз биринчиден тишиңизди жууңуз дедим да, тиш демекчи. Биздин кыздар өтө тазалыкты жакшы көрөт да. Жонун тамекин чыгырып тишиң сап-саргайып кетип болбойт андай. Кийин демеш керек. Анан кыргызча сүйлөшүңүз керек деп анан айттым да. Ошондой шарттар көнсөңүз, анан берели депчи. Аллах таала разы болсун жамаат. Суроолор болсо, билсек жооп берсек буюрса. Сиздер эстеп туруңуздар анда. Эстегенде кошуп кетесиздер буюрса. Анан алдын ала жазып дагы келсек жакшы болот. Текеберчиликке байланышынбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аба рахмат биринчиден адебиңиз менен суроону узатып атканыңызга. Агабыздын суроосу текеберчилик менен шымдын узундугу деп атпайсызбы? Мындайча айтканда, шымды узун кийгендер текебер болуп калабы? Текебер болбош үчүн шымды сөз кыскартыш керекпи деген маселе. Шымды кыскартуу бул сүннөткө тиешелүү маселе, мустахаб.
нажасат чугуп калбасын, башка болбосун деп. Анан шымын кыскартып койгон баары эле жүрөгү таза деген сөз эмес да. Же шымды узарткандын баардыгы текебер деген сөз эмес. Бирок сүннөткө, мустахабка ылайык жерге чийбей жүргөнүбүз жакшы. Муну айтып атканымдын себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн айтты да, кимде ким кийимин жерге чийип, шымын жерге баалыгын тийгизип жүрсө, тозокто ошентип сүйрөп жүрөт, кийими оор болот деди. Дегенде Азирет Абубакыр радыйаллаху анху жүгүрүп келди, Аллахтын элчиси, менин шымымдын этекчи кийим кээде жерге чийилип калат го, тийип калат го дегенде айтты да, бирок сенин жүрөгүңдө текеберчилик жок го деп. Көрсө, алымдар ушул хадиске түшүндүрмө бергенде айткан, мен адатил араб фил жахилия, исламга чейинки караңгылык доорунда, түркөйлүк наадандык доорунда арабтар байлыгын, сөөлөтүн, коомдук ээлеген статус ордун кымбат кийимдер жерге сүйрөп, бизде деле болгон илгерки китептерди окусаңыз, жерге сүйрөп, келкелди ошо менен көрсөткөн экен да өздөрүнүн кадыр баркын. Демек бул биринчи кезекте кийимни узун болуудан тыйылуу, текеберчилик, алардын ошол убактагы сиңип калган адаты боюнча. Анан кыскартат десе, коомдон өзгөчөлөн биротоло жогору болуп калбаш керек. Коом көрүп ба колун кезеп калбаш керек. Сүннөткө ылайык кыскартылыш керек, ошол жакшы болот. Бираз кыскартып койгон жакшы сүннөткө ылайыктап, кичине жогору көтөрүп. Анан баягы жынсыны кийгенде өтө тар болбогону жакшы, эркектин алиги дүйнөсү көрүнүп калбаш керек. Эркектердеги болгон нафси аялдарда дагы бар. Оолукту көрүнбөй калат да. 60ка чыккан аксакал тар жынсы кийип алган болсо жакшы жарашпай калат. Ар ким сөөлөт менен кенен, анан адамдын өзүнө дагы жакшы экен да. Башка дагы суроолор барбы, туугандар, келиңиздер. Суроолор болсо акын берип калыңыздар. Эстегенче, биринчи суроо дейт, шейхим, Алла разы болсун. Сиз менен биз жолугушубуз керек беле? Болду. Саройдо жолуктанбыз, биз, Эркеликтенби, же кандайбы, кайрылып кетип калсамбы, же көрүнүшпө, эмесине жалгашып калбайбы, эмгенде жаман болуп калбай деген алып жакшы болду да. Бир тууганым өтө зарыл маселени козгоп сурап атасыз да, бул өтө зарыл маселе. Азыр жайкы лагерлер Кудайга шүгүр ачылды, муфтияттан өткөн, эч бир агымга, агрессияга тиешеси жок. Сонун тартип менен, тазалыгы менен балам 6 жашта лагерге алып бардым. 3-4 күндөн кийин кичине көмбөй чатак көрсөтүп атыптыр, ыйлап, үйдө сагынып. Кандай кылам? Катуу болуп туруп, ошону бүтүртөйүнбү 15 күндүк, 2 апталык, же барып алып турайынбы, жүрөгүнө калтырбай. Жок, барып алып туруңуз, жүрөгүнө баягындай кылдырбай. Ооба. Неге? Бир аз болсо да көрдү. Кийин сагына турган болсун. Бирок барганда достору менен чогуу отуруп, бир жерге агайы менен бир жерге кырчындын жайлоосунабы, же бул жерде музейби, жакшы бир жерлерге алып барып коюңуз. Ошол чөйрөгө жүрөгү тарта тургандай болот. Неге десеңиз, баягы биз эми эч бир балабыз житке теңебейбиз, бир элдин макалы, мойнунан жетелеген ууга жарабайт деген сөз бар да. Азыр жүрөгүнө жек көрсөтүп койсоңуз, кийин качма болуп калат. Арабтарды көрүп атпайбызбы? Мажбурлап отуруп, субханалла. Атенен көрүп жолук кетип сыртка чыккандан чечип, жыңалбаш жүрүп туруп, бардыгы эмес эми кээ бирлер кайра ошо келип атканда кийип алып атат да. Биздин барда так болуп, биз жокто шайтан болуп кетпеш керек. Биринчи ошо баланын жүрөгүн иштеш керек болуп атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канча жыл элдин жүрөгүн иштеди, өз колдору менен Кабанын ичинде буттарды талкалады да. Акырын. Азыр 3 күндө эле чоң эрдик 6 жаштагы бала үчүн. 3 күн дагы чоң эрдик. Кийинки күнү 5 күнгө көтөрүлөт, кийинки 7 күнгө көтөрүлөт. Анткени Фражнамда да айтып атпайбы? Өткөн 2 саат сүйлөшүп отурсак, экөөбүз жеке айтып атат. Балдарды азыр ата-энелер мажбурлап кудамаларга айттым дейт. Кудамалар садаганы алып кетейин. Кудама деген араб тилинде кудам эски деген сөз. Мындайча айтканда динден түшүнүгү барлар деген сөз да. Балдарыңарды мажбурлап ар бирин аалым кылыш шарт эмес, жактырбай атса дагы. Адам кылып тарбиялап бергилеш дедим дейт да. Анткени биз медреседен көрүп атабыз дейт. Баланын дияктагы каалоосу менен башка менен эсептешпей, бирок мажбурлап отуруп, динден биротоло чыгарып салбайлычы деп атат да. Кызыктыруу методу менен. Дамулам 3 күн жетиштүү. Кийинкисин дагы алып барасыз. Жамаат түшүнүктүү да. Арагында ооба, муну менен таштап коюу деген сөз эмес. Бирок мындай, ошону өзү каалай турган абалга алып келиш керек экен да. Түшүндүңүзбү сөздүн максаты? Болсун, жаман эмес канаалым болсо, бирок ошондой мажбурлабай эмес, баягы Западтын китептеринде алардын да керекчилигин алып туруш керек. Метод сэндвича деп коет. Метод сэндвич дегенде эптеп эле жасап багында ыргытып койбойт экен да. Тарта тургандай, муну слой кылып, анан бул катмар кылып, мындай көргөндө адам шилекей чууруп кете тургандай кылып өзү алып жей тургандай деп атат да. Кыргыздын 5 бармагы сыяктуу. Ошол сыяктуу
баланын көңүлүн калтырып албаш керек. Бала өзү талап болуш, сүйдүрүш керек да. Аллах таалам ыраазы болсун. Анан аны сүйдүрүш үчүн эмне кылыш керек? Башында бала деле бала бакчага барганда сүрдөйт, коркот башка болот го. Анын досун кошо алып барыш керек болчу. Досу барды беле, барбады беле? Көрдүңүзбү? Кийинкисинде досун кошо алып барыш керек. Досун кошо алып барганда дос менен тез чөйрөгө көнүп кетет. Бул баланын кыялында жана бул илим керек туугандар. Чубак устазы да окуган, чоң алдымдар да окуган. Антуан де Сент-Экзюперинин Маленький принц деген китеби бар. Биз мусулман болуп турган эмне окуп атабыз дешиңиз мүмкүн да. Баланын аң сезимин түшүнүүдө гана ошол пайданы алсак болот. Эмне деген? Ал жанагындай нерсени тарткан, адамдар анын тарткан сүрөтүн туура эмес эле талкуулай берген да. Баланын кыялында да ал жаңы чөйрөгө кириш оңой эмес туугандар. Ол аны бир мектептен алсак. Ошон үчүн досын эметиш керек, барып 1-2 күн болушуңуз керек. Ошондой кыскача. Бул жердеги суроолор, Саламатсызбы дейт. Сизге бир суроом бар эле. Атамды жоготконума 1 ай болуп калды. Ал көп садака кылчу, колунда жокторго жардам берчү. Аябай жакшы адам эле. Бирок тилекке каршы намазды тааныбай бул дүйнөдөн өтүп кетти. Куран, намаз окуп жатам. Атамдын атынан садака кылып жатабыз. Бирок кече жакында тааныш байке айтты. Эмне болсо да намаз үчүн жооп берет деп. Бирок атам бир да жолу жай намазга турбаганы үчүн кабатыр болуп жатам. Менин суроом, парз намаздардын кадимкидей ниет менен окуп, сүннөт намаздарын атамдын атынан окусам болобу, атама жардам береби, кабыл болобу? Жок. Бул ибадат, дене менен аткарыла турган ибадаттын түрү намаз. Дене менен аткарыла турган ибадатта алдымдар айткан ла тaqbalu niyabata аслан, эч качан бул орун басарлыкты кабыл албайт деп. Дене менен аткарыла турган намаз бирөөгө өтпөйт. Бирөөнүн ордуна окуп бере албайт. Орун басарлыкты кабыл албайт бул. Мисалы бирөө төшөктө ооруп жатып бара албай калса, адам өзү байлыгы бар адам. Орун басарлык кабыл кылса болот, өзү бара албай калса, асыл негизги адам. Бирөөнү жөнөтсө болот, анда ажылык кыла турган студентти, башка алым баланычы. Намаз андай эмес. Анткени намаз орун басарлыкты кабыл кыла турган болгондо, бардыгы эле бай болуп дүйнөгө малынып, бир медресенин балдарын өмүр бою намазга тургузуп коймок да, чалып. Багымда токулду, уктап калбадыңбы? Мен сага бүгүн 500 доллар салдым эле. Же евро салайынбы депчи. Андай ибадаттын бул дүйнөдө кулчулуктун мааниси кетип калмаганда. Андай өткөрө албайт, бирок кандай кылсаңыз болот? Исқат даврон деген маселе бар. Орозого анык келген, өткөндө айтканбыз, намазды орозого салыштырып алыңдар, үмүт кылабыз деген. Жамаатчы катары үмүт болот деген, ар бир күндүк намаздын ордуна садака фитр берүү. Бирок жакшылап көңүл буруңуз, аны берүү менен бүттө намаздан кутулуу суралбай калат деген сөз жок. Балким Аллах садаканын урматын азабын жеңилдетет деген үмүт бул. Илгери үмүт амалы. Ошондой кылыңыз. Ошондой кылыңыз. Анан бул жигиш айтыптыр, суранчы убактыңыз болсо жооп берип койсоңуз азыр. Да экинчисин окуп коелу. Ассаламу алейкум устаз, ден соолугуңуз жакшыбы? Аллага шүгүр. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Менин суроом, эгер эт табылганы арам, бирок эт өзү адал болсо кандай болуп калат дейт. Мисалы дейт. Кызыл китепке киргендер жаныбарларды атып жатышпайбы дейт. Бугу, жапайы, форель жана башка. Эгер ката менен жазсам кечире, сиздин видеолоруңузду көргөндө жүрөгүм жылыйт, жана мээримге толот, сизди өтө сыйлайм, элиңиз өчүп өсөр. Сиз жакшы адамсыз да, жакшы адам көрөт да. Сиздин көзүңүз жакшы болгон үчүн жакшы көрүнүп атабыз да биз. Форель өзү адал, бирок жана браконьерство азыр деле чектөө кирген, ошону браконьерство жолу менен алса арам болуп калабы дейт. Арам болуп калбайт, макру болуп барат ашып барса. Бирок макру болот экен, давайте калса айтты деп эртең бардык торлорду кытпасын. Туурабы? Ал болбойт, мамлекетте тартиптүүлүк керек. Мисалы, мектептин эмне үчүн тартип түзүлгөн? 45 мүнөт балдарда. Ал 45 мүнөт дегенде 45-46 мүнөт болсо арам деп ешким партаны урбайт да. Аллах сени жазаласын ой эжеке депчи. Сен каргышка калдың дебейт. Баланы изилдеп чыгышса 45 мүнөт мээси иштейт экен, кийин кичине салдырып кайра келиш керек деген ал тартип. Кана өмүр бою дааватчы болуп, өмүр бою илимге чыгып кетсек. Бирок үйдүн оокаты бар, жашоо, ар кимдин өзүнүн милдети бар, Кудай чыгып берген. Жашоону да алып кетиш керек. Ошон үчүн тартип түзүлүп, биринчи 3 күндөн башта, андан кийин деп атпайбы тартип. Кодум ошол сыяктуу бул мамлекеттин тартиби. Көлдө сүзүп жүрсөңүз деле балыктар секирип атса, көлдүн көркү эмеспи? Анан жалаң эле өзүң секирип жүрө берсең көлдө зерип кетпейсиңби, туурабы? Ошондой тартип бузулбаш үчүн бул коюлуп атат. Ошондой. Тамеки даарат бузабы дегендей эле маселе да. Ал арам болуп калат деген сөз эмес, балыктын өзү ал мыйзамга чейин эле адал болгон.
Болгону тартип, кетип калбасын, азайып кетпесин, тартип деген болсун. Анан тээ Кыргызстанды ошондой туристтик өлкөгө айланталы көлдү деп президент болгон күчүн жумшап атса, эл башчылары. Анан өтө туристтер келсе, сөгүнүп сагынып, арак ичип, насыбайдан атып ыргытып коюп, паракермистер менен арек болуп жүрсө, көргөн көзгө деле жаман да. Өзүнүн тартиби менен чыксын деген маселе. Ошон үчүн макруу болуп калат, жакшы эмес. Андан кийин устаз ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Аллага миң мертебе шүгүр. Ден соолуктарыңыз жакшы. Устаз, менин жолдошум Ринго Трейд деген оюн ойноп жатат, окшойт. Аялдардын окшойт деген 100% да, бул туп туура эле. Бир нерсени күмөндөөнүп атса, көбүнчө туура эле деген сөз булар. Күйөөм экинчи аял алып алган окшойт десе, туура эле ошо, окшойт эмес ал. Аларга Алла Таала сезимталдык берип койгон. Кээ бир аялдар күйөөсүн үйлөнүп алат, түшүндө көрүп алат экен, эстетиңиз. Үйлөнүп эмес, сүйлөшүп баштап түшүндө билип алат экен да. Ушундай Алла Таала. Анткени он эбизден башталганда күндүк эртең адам атабыздын кабыргасын санайт экен да. Дагы бирөө кем калбадыбы депчи. Кабыргадан жаралган да өнебиз. Анан аял зат ушунчалык сезимтал да. Ойноп жатат, окшойт. Менин билишим боюнча ал арам нерсе, акча салып бир сандарды баскылап чыгарып ала турган оюн. Казинонун эле ошо телефонный вариант экен да, түрү экен. Түптүз айтайын десем, аябай жини келчү дей. Агрессия менен жооп берип жатат. Оюнга кирилген кумарпоз адам агрессор болуп калат экен да. Негиз айткан деле жокмун, ошону мен түш көрдүм. Муну айттым го жана. Аял азыркы заманда көбүнчө аялдар түш укмуш туурабы чыга баштайт да. Булар сезимтал да. Түш көрдүм дейт. Аям болду окшойт деп алдап айтып берсем болобу дейт. Алдаштын кереги жок. Ал түштү оюндан чыгарып болбойт. Түштү жалган айткан күнөө болот. Сизди урушуп ажырашып калышыңыз мүмкүн. Сиз ошо ал сыйлай турган адамга ортого ошо мага акырын жеткизгенде атын айтпай эле. Бир жакшы адамга жеткириңиз, ошол адам акырын келип, күйөөңүздүн досу же башка ошол келип хикмат менен жеткирсин. Мисалга дейт, сиз каза болуп кетиптирсиз, түшүмдө келип дуа көп кылчы деп суранып жатыптырсыз. Ушундай казино ойноп калдым болчу, азыр күйүп кыйналып жатам деп келиптирсиз деп. Бирок бул жалган, жөндөн жөн бул жалганга барып аткан жок, күйөөсүн куткарыш үчүн барып атат, карасаңыз. Өткөндө бир жаңылыктан окуп калып там калдым. Мен ал жаңылык жөн эле искусственный интеллекттен чыкканбы, чынбы, ал чын төгүнүн Кудайга тапшыралы, реальностька тапшыралы. Бирөөнүн күйөөсүн уурдап кетишсе, эме бирөөнүн күйөөсүн мамлекетти мыйзам бузган окшойт, алып барып камап коюшса, ал ошол камагандардын башчысынын апасын алып кетип калыптыр да, аялчы. Чыныңыз да, камагандын башчысын алып кетип калыптыр да, золок кылып кирек алып айттыр. Качан күйөөңдү бошотосуң, анан апаңды айтам депчи. Аял заты ушундай экен да. Бул да күйөөсү үчүн күйөө айтып атат деген сөз. Келиптирсиз деп, бул түшүмө кирген эмес, жалган маалымат, жана башка ушул сыяктуу түштөрдү оюндан жок, түштөрүңүз оюндан чыкса, бул анын акыры ванга болуп калышыңыз мүмкүн да. Бир алдайсыз, эки алдайсыз, жамандыкка жетелейт. Жакшы эмес. Ошого жакшы эле бир аксакал адамга же жакшы ишенген аяшыңыз аркылуу бир ошо жолдошуна айтыңыз, келип, анан ошол нерсени айтсын. Анан эң жакшысы Алла жолуна чыгыңыз деп эле айтыңыз. Алла жолуна 3 күн барып келиңиз деңиз, ошол жакшы болот. Могу суроолорго да жооп берип коелу. Банкты ремонт кылып иштесем адалбы дейт. Өтө маанилүү суроолордун бири. Алла разы болсун. Демек, интеллект деңгээл жогору деген сөз да. Банкты ремонт кылып иштесем адалбы? Иштеген жумушуңузду эч ким арам дей албайт, бирок көбүнчө ал жерден көп адамдар зар какшап кийин калгандыгы үчүн жакшы эмес. Башка жакты ремонт кылыңыз, жакшы эмес. Ошо сиз динди түшүнгөн адам катары ошол жака салым кошпой эле коюңуз. Китепте Фатава Зейния деп Аллама Зейн ибн Нуджейм ал-Мисри рахимахуллах фатва китеби бар. Ошондо сурашкан, мусулман эмес жерде христиан дин өкүлдөрүн же жөөттөрдүн, чиркөөлөрдүн же ибадаткаларын курсак болобу десе, мусулман эмес жери болсо, андан башка жумуш жок болсо, айла жок, мечит болуп койсун деген ниетте курсун дейт. Бирок сиз мусулман өлкөсүндесиз да. Ошого ал жерге сиз кийлигишпей эле коюңуз. Ал жерге кийлигишпей эле коюңуз. Анткени адамдар айтат, эмне деп айтат? Ушул жерде сакалчандар эле иштеп жүргөн деп айтат. Эртең көрдүңүзбү? Динге да сөз тийгизесиз. Бирөө ошентиптир. Бир ишке аралаша коюптур. Анан эртең адамдар ошону мына булар эле жүргөн деп айтып коюшу мүмкүн да. Тилин кыска кылып, жакшы эмес. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз, суроо дейт. Ата менен апам окшойт, бул кичине эметип кетиптир. Жана иним. Тамлам окуп бериңизчи, мен кичине сылап ойлашып калды окшойт, кечиресиз. Мүмкүн болсо. Алсырап калды окшойт. Сиз деле окуй алдыңызбы?
кичинекей көзүмдү оңго жылдырдым, солго жылдырдым, өдөлдө түштүм болбой атат да. Биз араб өлкөлөрүнө барып калсак, бардыгы эле бизди Кытай дей берет да. Кыргызстан десең, Күрдистан депчи. No. This is Central Asia депчи. Central Asia деп. Кыргызстан деп. Анан YouTube'дан коюп берип, тоолорду, суу самырларды, эмелерди коюп бергенде, beautiful country деп анан келели деп калышат да. Суроону нерсе окуп берип коесузбу кечиресиз, эгер мүмкүн болсо? Барбы? Же жекечеби? Окуп бере аласызбы же жекечеби? Айтып бериңизчи, ажыкем кечирип коесуз. Сиз ушунчалык сулуу жассыз, менин көзүм тайып кетип атат да. Андан балдары бар эми, Алла разы болсун. Атама эчки да айта албайм. Үйүнө агам айтам да, атамдан башка болсоң депчи. Мына иштерде жакшы чылышпай эле ушу кыйналып атат да. Ошону айтсам эле такыр түшүнбөйт да. Намазды эле окушпайт окшойт, Намазга келелик да. Намаз окуйт. Апабыздын тилине кирип атат да. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Мындайча айтканда убагында агабыздын суроосу ата-энеси ажырашып кеткен, ата-энебиз, атабыз, апабыз. Анан бүгүнкү күндө агабыз, инибиз атабызга эч эле мээрим төкпөй, мындай мамиле кылбай, жаман көрүп келишет. Мен айтып атам, эртең көз өтүп кетсе атанын батасынан куруп каласыңар деп. Иниңиз үйлөнгөн да. Ошон үчүн да. Үйлөнгөндө эртең атанын, эркектин кандай орду болгонун билип калат. Үй бүлөдө өзү дагы аялдын мамилесин көрөт, өзү эме кылат. Ошон үчүн кеч боло электе эртерээк андай адамдар ата-энеге тарынбаш керек. Алардын кандай тагдыры болгон, кимден кеткен билбейбиз. Бизде өзгөчө Кыргызда эч качан мен жаман болгомун деп айткандар редко, аз кездешет. Болушунча экинчи өзүн туурага чыгарып, экинчи тарап жашоо ошондой эмес, туурабы? Эч ким айтпайт да, балдарым аз да андайлар, өтө ынсаптуу аялдар гана. Атаңардан кеткен эмес, менден кетип калган дегендер дин мээнети менен ойгон болсо, ушу динден ыйманы болбосо аз. Ошого атанын батасын алып калыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, караңыз. Сонан даракт не дегилет? Ал-валиду наситатасы. Ата аусат абуабул жанна, бейиштин төрүнүн эшигинен каалгасы, туткасы дейт. Фа ин ши'та, кааласаң, бул жерде ажырашып кеткен же бир никеде деген эмес, жалпылай келген, абсолюттук турда. Ата деп келген. Ата. Түгүл мусулман эмес деп да келген эмес, карасаңыз. Анткени мусулман эмес атанын да ыраазычылыгын алыш керек. Бир учурда гана тил укпайбыз, эгер динине мажбур. Кечирип коебуз, бул кызыл чек, бул жерде мен сизге башый албайм дейсиз. Атанын ыраазычылыгы бейиштин туткасы, ким бейиштин туткасына, түбүнө, ортосуна кирем десе, ошону бекем кармасын, же каласа кой берип койсун дейт. Атасынын алдынан бир өтүп коюш керек баары бир. Ал ата. Таштап кеткен жери жок. Таштаган күндө деле жарык дүйнөгө келишине себепкер болду да, туурабы? Ошону сабакты угузуңуз. Анан мүмкүн болсо Алла жолуна чыгарыңыз. Алла жолуна чыкканда өзү курбанчылык менен башына ошол нерселер келет иншалла. Жамаат, азыр бир 10 суроого жеткизип коелу аз эле. Кимдин суроолору болсо дагы кол көтөрүп коюңуздар. 4-нчү суроо дейт. Ассаламу алейкум, денсаулыктарыңыз жакшыбы дейт. Кудайга шүгүр, суроо бар эле. Германияда көп кыргыздар медицина тармагында иштеп окуп жүрөбүз. Анан бир суроо кыжаалат кылып атат, Германиядан келиптир. Биз өлөр астына келип калган пациенттерге паллиатив деп коет, укол, морфин жасайбыз да. Ошол менен алар ооруну сезбей, кыйналбай, жаны үзүлүш үчүн же өтө катуу ооруга чыдаш үчүн. Ал медикаменттерди врачтар жазып берет. Биз медсестралар, медбикелер мындайча айтканда, врачтын, дарыгердин айтканын эле кылабыз. Ал кылганыбыз күнөө эмес, эмне кылышыбыз керек болот. Ал Германияда жана кээ бир өлкөлөрдө ушундай нерселер мыйзам түрүндө кабыл алынган. Каты өлүм төшөгүндө жаткандарды алар макулдашылгандагы жанын кыйнабай, ошо менен эле тынч уктай тургандай кылып жанын үздүрүп коет. Бул көбүнчө ушул кээ бир өлкөлөрдө. Анан кээ бир жерлерде жанагындай рак илдетин, онкологик ооруларда чыдаш үчүн, оорун жеңилдеш үчүн сайышат. Оорунун кичине жеңилдеши тайса, анын эч кандай көйгөйү жок. Ал жанын кыйнабай атасыз. Болбосо ал жана онкологик ооруларда Кудай манын бетин арыгысын, сөөктөр ооруганда адам такыр көтөрө албайт экен деп элестетиңиз. Сөөктүн оорусу кыйын экен. Адамды жеп коет экен да, Кудай башка салбасын. Жанагы өлтүрүү маселеси боюнча, сиз Германияда иштеп атсаңыз, виза шарт менен киргенсиз, демек алардын динге каршы келбеген мыйзамын сыйлайын деп.
Бул маселе динде ошол жергиликтүү адамдарга ташталган. Өлөрү анык болуп калган болсо, жергиликтүү мыйзамда Германияда бузбаса, келген адам мусулман болбой, Германиянын өзүнүн адамы мусулман эмес болсо, алардын сиз жөн эле мынтип сайып берүүчү болсоңуз, бүт бар ошондой чыкса, сиз күнөөкөр болбойсуз. Бирок мусулман адам келип калса, же болбосо өлөр өлбөсө аныктабай туруп эле ошону сайып өлтүрүп койсоңуз, бул эки учурда күнөө болуп жазылат. Эскертип айтыш керек. Анан кээде врачтар өлөт деген адам өлбөй калыш коркунучу бар да. Колдон келишинче жанагы нерселер такташ керек эки учурду. Мусулмандын келүүсүн, анан бул өлүм кадамына келип калды, келбей калды. Муну эмнеге айтып атам? Бизде Египетте бир окуя болду. Бир досубуздун баласы төрөлдү, бакумда жатты, ал тирүү өлүк болуп калды да. Кандайча? Жөн эле жана мээсин кармап турат, дененин баары өлгөн. Анан врач менен Шейх Юсри деген устазга барып сурадык, устаз, эмне кылабыз? Жана аппараттын күчү менен эле Кудайым себепкер кылып туруп, ошо менен эле дем алып турат. Бирок жашоо жок анака. Жашап кете албайт экен да. Эмне кылат дегенде, баланы кыйнабаш керек, аппаратты алып жаназаны эртерээк окугула деп буйругун берди да. Ошон үчүн өлүм стадияларын кандай карап атат? Германия медицинадан өлкү, бирок ошондо да ушуну карап коюш керек. Өлүм состояние келдиби? Жана эле үй бүлөсүн кыйнап аткан жокпу деген маселе. 5-чи суроо. Кулакка, жин окуп киргизсе, аны ошол адам алмайынча өчпөйбү? Жок, ал көз ачыктардын сөзү. Коркутуп. Бирөө мисалы жин окутуп киргизип койсо, киргизген гана адамга да чыгарыш керек. Анда бизнес болуп кетпейби, элестетиңиз? Анда адамдардын бардыгын манипуляция кылып атпайбы? Кулагы ооруп шамалдап калган, эшигин ачып айдап алган. Ошондон эле шамалып калган, мен сенин кулагыңа жин салгам. Азыр мага $100,000 алып келбесең деген көтө баштайт да ал. Анан экинчиден өткөндө көч айылдас жиндер алам дегенде айтканбыз. Жин киреби, кирбейби? Талаш маселе. Ханафи аалымдарда кирет деп китептерден ссылканы айтканбыз. Бирок кирет деген сөз менен көпчүлүк учурда кире бербейт. Аз гана саналуу учурларда дегенбиз. Кайырден келгениме 6 ай өттү дейт. Кайыр Египеттин борборунан келиптир. Кыйналып кеттим. Кулагым окуп киргизгенин билдим. Жүрөк көтөргөнгө коргошун куйса болот, албетте шыпа үчүн. Жок, болбойт. Коргошун куйдурбаш керек. Анткени ал бакшылыкка кетет, коргошун куйдуруп моундан корксуң деп. Жүрөктө өткөндө жана тиш жаакта профессорлукту алган чоң сарайда аксакалдын баласы бар экен, устамап айтты. Могу жүрөктүн тил бар го, тил менен жүрөктө байланыш бар. Баланын жүрөгү түшүп калган, адам жүрөгү түшүп калганда колду таза кылып туруш жерде тилди басса, бул эч кандай бакшылыкка, ширкке тиешеси жок. Чисто медициналык таза эме болуп атат да. Тилди басканда канга жанагындай коюлашып барбастан кан нормалдашып барат экен, баягы эс үчүн жоготкон адамга жүрөк менен ойготконгой эле сөз болуп атат да. Тилди басса жүрөккө жакшыраак дейт. Ошондой болсо бир жөн. Врачтарга кайрылсаңыз. А бирок коргошун кыйдырып, анан көтөрүк деген сөз жок. Бул ширкке барып калат көбүнчө. Ушундан корксуң, дигинден корксуң деп. Анан сизди көбүнчө алдап атышат, кулакка жин окуп киргизсе деп. Такташ керек. Такташ керек. Сиз эң жакшысы Жыргалгаары деген бар, Чубак устаз айтып өткөн. Ошол устазга барыңыз. Бекер эле дем салып берет. Же өзүңүзгө өткөндө сабак өткөнбүз, 7 нерсе эртеликече окуңуз деп карасаңыз чыгат. Аятул Курсини көбүрөөк окуңуз. Анан кээде жин кирбесе деле адамдар ошондой ойго түшүп калат. Коркута берет адамдар. Коркпош керек. Бир нерсе айтсам, кызык нерсе айтайынбы? Өткөндө Чолпон атага келип калсам, бирөө жүгүрүп келип айтат, "Мага ошондой бакшылар жиндар айткан, азыр сиз менен жолугабыз" деп дейт. "Калыс менен жолугасың деп, азыр сизди күтүп отургам" дейт. Анан күтүп отургам дейт, "Сиз ушинтип депрессияга түшүп калгансыз" дейт. Молда адам жизнь депрессияга түшпөйт иншалла. Кудайым депрессияга түшкөндөн сактасын эми негизи. Антип кесир сүйлөй албайсыз го, бирок эмнеге кандай сыноо болсо да Алла Тааладан, Кудайым алыстан сактасын. Бактылуумун. Мага ошо жашоодо бир эле нерсе керек. Аллахым шерменде болуудан сактасын, илимиңди өрчүтүп, улам окуп, туура багытта Ханафи маслап матура кылып. Сабак берсем эле менден өткөн бактылуу адам жок. Башка нерсени каалабайт элем. Кудай бир ден соолук берсе, үй бүлө баламдын ийгиликтерин көрсөм, Кудайым ушундай жакшы тараптан. Анан сабак берсем, ошондон өткөн бактылык жок эле. Кудайым ошондон үзбөсүн да. Сабак бере албай калып кетпейли да, эрте өлүпчү. Анан ошентет. Ал эми психологический давка болуп атабы билдимде, же бакшылар менен тиешеси барбы, же көз ачыктар менен тиешеси барбы, же ошондой бир психологиялык атакка чабуул кылам дедиби? Эми коркпош керек. Алланын пенде, адамдын тагдыры Алланын гана кудуретинде болду. Өзүңүзгө Аятул Курсини окуңуз болду. Андан кийин 4 суроо калды. Сабыр кылып койсо, ассаламу алейкум дейт, жардамыңыз керек болуп атат, алат болуп калыптыр. Кече мечитке барсам имам жок экен. Жок десем болбой имамчылыкка чыгарып койду. Катасыз окуганга аракет кылдым. Намаз бүткөндөн кийин бир тааныш келип имамчылыкка чыкпай эле кой.
кыраатың туура эмес болуп калды деди. Ошондо намаз кабыл болдубу же болбой калдыбы? Ал кишиден сураш керек да, кайсыл себептен деп. Кайсы себептен? Анан сиз кирилл алфавити менен жаттап жүрсөңүз, илимдүү адамдарга сизге өтпөй калат. Анткени кирилл алфавит араб тилинин ордун басып бере албайт да. Кирилл алфавитинде бир эле з, араб тилинде канча злар бар? Гойрил магдуби. Дот же бияка дейт. Аны сиз аны магзуби деп салсаңыз, элестетиңиз. Энди ал кино болуп кетпей, зуби болуп калбайбы? А бул жерде зуби эмес, бул жерде магдуби чыгыш керек. Ошон үчүн кирилл алфавитинен жаттасаңыз, ал туура эле айтат анда. Анан Алла жолуна чыгып арабчаны үйрөнүп жүрсөңүз, аны карап көрөбүз. 7-сура ассаламу алейкум дейт. Менин суроом, биз квартирада жашайт элек. Ал үйгө от кетип күйүп кетти. Аны эми ким төлөйт дейт. Биздин мойнубузда болобу? Мен базарга кеттим эле. Балдарым өзү жалгыз калган болчу. Кошунанын баласы спичка алып кирип, от жагышыптыр. Ал үй эжемдин үйү болчу. 3 айдан бери 1 сом төлөбөй жашап жатат элек. Күйөөмө эми биз төлөйбүз десем, менин мойнума койбогула, менин балдарым кылган жок деп атат. Эми менин ата-энем ошол үйдү ремонт кылып жатышат дейт. Күйөөмдүкү туура эмес, ынсаптык жок экен да 3 ай бекер жашады, туурабы? Туура, сиздин балаңыз жактырбады, кошунанын баласы кириптир. Бирок ошо сизди жашатып аткан эжеңиз деле катуу кетпептир демек. 3 ай тыйын албай жашадыңыздар. Адамгерчилик катары жок дегенде мына биздин шартыбыз болбой атат. Колдон келген көмөгүңүз ушул деп койгон жакшыраак болмок да. Анда эжеңиз айтыш керек, анда 3 айдын квартирасын төлөгөн анда деп. Туура, анда бирге бир ошондой кылыш керек. Адамдар ушунчалык сараң болуп кетет, анчалык моюнга минген болбойт. Аны замандын тили менен альфонс же абьюзер деп коет. Болбойт ал. Адамгерчилик каякта? Күйөөм айткан туура эмес. Туура эмес. 8-сура ассаламу алейкум дейт. Онго жеткирип коелу. Жаңы төрөлгөн баланы карышкырдын өтү менен эмдөө динибизде барбы? Бул шаманизм. Биринчиден карышкыр табыш каякта азыр элестетиңиз. Бурдагыдай токтомуш мерген, кожажаш мерген деген жок азыр. Азыр токтомат аке, кожажаш имам дегендер бар азыр. Алла жолунда жүргөн дегендер бар. Анан экинчиден ал байкуш жаңы төрөлгөн баланын урматына талаа түздө жүргөн карышкырдын не күнөөсү бар ага келип өтүн аны өлтүрүп жарып өтүн эметет турган. Бул шаманизм болуп кетет. Же илгерки жомокто окуп алганда мен неге толгоом келип отурса, карышкырдын жүрөгүнө толгоом келип атат депчи. Ал миллиондун биринде болот. Ошого карышкырдын өтү менен эмдөө динибизде жок, бул шаманизм. Биринчиден Аллах жараткан карышкырды өлтүрүп атасыз, себеби жок. Бул жандык азыяныңыз тийип атат. Экинчиден нажасат нерсени, ал карышкырдын эти желбейт да нажасат. Нажасат нерсени балага сүйкөп атасыз. Эртең балаңыз карышкырдай улуп калса, өзүңүздөн өзүңүз көрүңүз. Болбойт ал, туура эмес. Эмдөө эмне кылыш керек? Молдекени чакырып, жакшынакай курсагын тойгузуп, көгүдан өзбектер айтат го, көгүнөн эмес, көгүдан долларды айтып атам. Көгүдан нормалый колуна тапшырыш керек. Көгүдан алган молдеке имам сап сүйүнүш да жашоодо. Милдеттүү эмес. Ыраазы болуп бата бериш керек. Анан медицина жагын жакшы каратыш керек. Болду ошол. Көгүдан болбосо 5000 сомду берип коюш керек, жакшы болот иншалла. Андан кийин 9-сура. Ассаламу алейкум дамла дейт. Биз үйүбүздү башка бирөөгө ипотекага сатсак, алган акчабыз адал болобу? Банкка байлабасаңыз адал болот. Анткени ипотека арам деген сөз эмес. Мисалы, мен могул китепти таксырыма кечир уруксат берсеңиз, сизге сатып атам агабызга. Алтын абам, ушуну $100 алыңыз деп атам да, мисалы 5000 сомгочу. Сиз айтып атасыз, калыс таксыр 5000 акчам жок. 5 айга бөлүп берейин 1000 сомдон десе, бул адал эле соода. Ипотека деген бөлүп төлөө да. Болгону банкка байланган үчүн ипотека болбой калат. Анткени мөөнөтүнөн 5 айдан кечиксе, банкка байланганда пеня кошула баштайт. Ошол себептен жок, андай кечигип кала тургандай жагдайга жеткирбеш керек. 10-сура. Ассаламу алейкум устаз. Жаш үй бүлөбүз, келинчегимдин үйлөнөлекте эле боюнда болуп анан үйлөнгөнбүз дейт. Азыр иншалла бар, Аллахыма шүгүр, жакшынакай балабыз бар. Балабыз 1 жашка чыкты. Эми чыкты дейт. Азыр болсо келинчегимдин дагы боюна бүтүп, азыр төрөбөйм, даяр эмесмин, алдырам жеп жатат. Бул чоң күнөө, алдырган болбойт деп түшүндүрсөм дагы болбой жатат. Эми азыр балабыз эмчекте дейт, сүт эмип атат. Кандай кылабыз? Эмизе берсе болобу? Сүттөн чыгаралып десек, балабыз али кичинекей кыйналып калат го, кандай кылсак. Бул маселе баягы ушундай 1 жашка чыгып, экинчи бала боюнда болуп калган сүт акысы болот дегенде Саид Багдашта сурат жок. Бул медициналык тараптан эле сураш керек дейт.
сүт акысына кирип калат, андай мындай деген сөз жок. Медицинага кайрылабыз. Медицинада мусулман, динди бурмалаган, динде күйгөн адамдар, ошол бала азыр эмип турса болот, сүт зыян эмес десе, бала эмсе эч кандай акыга кирбейт деп айтат. Жок, кандайдыр процесс болуп медиктерден сурайбыз. Балага зыяндуу болуп калат десе, 1 жашта эле оңой жаш эмес, башкага анда кошумча тамак өткөрүп туруш керек. Анан жеңеме түшүндүрүңүз, болбойт. Бир күнөө иш болуп турбага чейин экөөңөр зина кылып коюпсуңар, Кудай кечирсин. Эми андан да чоң күнөө кишини өлтүрбөгүлө. Кудай берип атат. Анан бүгүнкү күндө медицинада аял заты жеген тамагы башка алсыз болгон себептен өзүнүн мурдагыдай күтүнүп карабайт. Себепсиз боюнан алдырып кое берип, ошонун кесепетинен боюнда болбой калыш коркунучу көп болуп атат. Этиятташ керек. Кудай берип аткан баланы алып калыш керек. Акыркы суроо ассаламу алейкум дейт. Менин Керимбек Калысбек устаз дейт. Калысбек деп жазайын дегенде Керимбек деп жана автоматически терип койгон окшойт. Калысбек устаз, сизге бир суроо берейин, жооп берип коюңузчу, сураныч. Импланттан салынган тишти каза болгондон кийин алып салыш керекпи, же ошол бойдон эле аркы дүйнөгө узатса болобу? Ал имплант менин билишимче кадимкидей катырылат, туурабы, туугандар? Бекем эле катырылат да. Ал шарт эмес. Анда азыр маселен көп эле имплант коет, ар бирин ачып мини операция жасап чыгыш керек болот. Бул өлүккө болгон урматсыздык. Ачылбай да калат. Жаа каршы кылат. Анткени шейхим жана туура айтат, Сиражул Вахаш китебинде адам кайтыш болгондо 11 нерсени кылыш керек дейт. Мустахабыны жазып чыгаргам. Ошонун бири денени мындай жумшатып калыш керек дейт. Катып калат да. Демек өлүктү эки эсе кыйнаган болот. Туура эмес. Эч нерсе импланттар ошол боюнча калып кетет, анан ошол боюнча көмүлөт. Дене катып калат, экинчиден денени ачыш туура эмес. Пайгамбар салам айткан, кайтыш болгон адамдар кызаа жеткирбегил, алар тирүү адамдай эле кадимкидей сезет деген. Түгүл аны айтасыз, кабырга көмүлүп калгандай ачабыз билгенде көпчүлүк адамдар ачпайбыз деген маселени айткан. Ошол сыяктуу бул ошо боюнча көмүлүп кала берет. Кандай эле? Анткени тирүүлүктү карасаңыз, ошо имплант же болсо капталган тиштин өкүмүн алат, аны кайрадан сууруп гусул алыш шарт эмес. Ошо боюнча гусул өтө берет. Тирүүлүктөгү өкүм. Өлгөндөн кийин да ошол өкүм уланып кете берет. Жамаат, суроо жокпу? Суроо жок болсо, шейхим. Эске түшүп кетти да. Интернетте эмеде көрүп калдым жана бакма балыктар бар го. Ошолорго жана чочконун майы кошулган, дагы бир чоңойтот семиртет, батыраак объем болуш үчүн депчи. Ооба. Анан ошол балыктарды жесек адал болобу, болбой калабы? Ушул маселесин мен изилдеп атам. Өткөндө Америкадан бир досум ушуну жакшы изилдеп берди эле. Мүмкүнчүлүк берсеңиз эртең сабакка калтырсак болобу? Анткени жооп бердим, ресмен чыгып кетиптир. Бул боюнча ал аябай изилдөө жүргүзүптүр да. Эртең унутпаңызчы. Жамаат, Аллах таалам ыраазы болсун. Аллахты сурооңуз калдыбы? Ажыкам берип калыңызчы. Эми жанагы эме боюнча кыргызда айтып коет го, милициядан больницадан алыс болуу депчи. Ошолорго баян болобу, болбойбу органдарга? Болот, ажыкам. Кыргызда сөз бар го, милициядан, больницадан алыс бол деп. Азыр жаңы кошуп алышкан, молдодон да алыс бол депчи. Кээ бир ошентип айтат, неге десе акчаң толой берет экен, садака деп, зекет деп, не бала депчи. Не бала деп кошпойт. Милициядан алыс бол дегени законду, мыйзамды сактап, бирок өзүң сүйкөнүп барып одоно бузба. Одоно бузсаң өзүң башыңа деген сөз. Органдарга сабак болуш керек, шейх. Мамлекеттик деңгээлде сабак өтүлөт. Сабак өтүлөт. Атайын муфтият тарабынан бөлүнүп сабак өтүлөт. Анткени ал жерлер түз элдин кызматын кылып аткан адамдар да. Кайра милициялардан Алла разы болсун, шейхим. Эми бир-эки адамдын кылганы менен бардык орган структураны биз жамандай албайбыз да. Андай ал молдолордун деле арасында бар да. Туурабы? Кемчилик. Ошон үчүн жок, бизге керек. МВД болуп аткандыгы үчүн, өткөндө да сабакта айттым сарайда. ККМБ болуп аткандыгы үчүн биздин коопсуздугубуз, биздин ички тартиптер сакталып атат. Прокуратура ишин болгону бул жерде ишти калыстык менен, адилеттүүлүк менен Кудай көрүп турат деген алып баруу болсо. Ошондой сезим келтирүүчү сабактар болуш керек. Муфтиятта сөз чара көрүлөт. Анан иншалла даярмын, бияктан болсо дагы ошо сабакты барып өтүп бергенге бир тууганым. Азыр биздин өмүрүбүздү айтып атпайм, ошол билгенибизди айтып жеткирип калсак депчи. Ар бир бул сабакка баарыбыз муктажбыз. Түгүл аба. Бардык, анткени ал кишилер кайра бул маселе көбүрөөк муктаж, анткени элдин жүгүн аткарып атышат. Түгүл бул иман сабактарына түрмөдө жаткан аял заты да, эркектер да муктаж да. Оор колония болуп бөлүнөт турбайбы? Өткөндө Бишкекте барба. Оор жаза өтөгөндөрчү. Улам кылмыш кылып, оор статья беренелер менен түшүп, ошолор дагы сабакка муктаж. Анткени алар өмүр бою кесилсе дагы, эми калган өмүрүн түрмөнүн ичинде болсо да Алла менен болгон мамилесинде. Эркиндикте биз сөзсүз. Ошон үчүн контакттарды алышалы, даярмын, Кудайым буйрса. Чубак устаз өткөн, муфтиятта жакшы карайт, өткөрөт, муктаж. Сөзсүз болуш керек. Үмүт кылам, Снелман, бир өлкөнүн өнүгүү сырлары, Финляндия страна белых лил. Ошол казармандан эмени мамлекеттин оңдоп баштады го.
Бизде да армия жаат, ушул тармактар болсо өтө сонун болот Кудайым буйрса. И так эле сооп ишти кылып атасыздар, жанагы шарттар каралса дагы да сооп болот деген келет да. Жамаат, Алла разы болсун. Зеригип кетпедиңиздерби? Зериктирип койбодумбу? Субханакаллахумма бихамдик нашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым, сенин кудуретиң чексиз. Биз ушунчалык чектелген күнөөкөр заттарыбыз, Аллахым, кемчиликтүү. Аллахым, дүйнө жүзүнө тынчтык бер. Мусулман болбосо дагы аларга түшүнүп келгенге чейин эч бир адам жамандык көрбөсүн. Анткени ар бир адамдын жердин үстүндө анын кадыр баркы бар. Аллахым, ошол мусулман эместердин мусулман болуп эки дүйнөлүк бактылуулуна эргешүүсүнө Аллахым бизди себепкер кылгын. Мусулман өлкөлөрүнө жардам бергин. Зулумдукка кабылып аткандарга Аллахым, эми биздин колубуздан дуа келеткен өзүң жетиштүүсүң, Аллахым. Алардын жакшы жашоолорун кайрадан насип кылгын. Адамдарга акыл бергин, Аллахым, көздөрүн май бастырбагын, зулумдуктан алыс кылгын. Анчынен биздин Орто Азия кошуна өлкөлөрүбүз, Казакстан, Өзбекстан, кошуна өлкөлөр. Анчынен биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстаныбыз. Ажообуздан тартып жаңы төрөлгөн бала имандуу, илимдүү, билимдүү, ден соолуктуу болсун, Аллахым. Себепсиз ажырашуудан өзүң сактагын. Тообосуз өлүмдөн өзүң сактагын. Дин мээнетине, илимге, билимге баарыбызды кабыл кылгын, иман бергин. Имандын астында өсүп өнүп, мына 25 жылдын ичинде биз ушундай жакшылыкка иман жаатында жетишип атсак, ушул сабактардын үзүрүн берип, эми калган жашоодо биздин урпактар мындан да жакшы абалда жашоосун насип кылган Аллах Таала. Бирахматик я архамар рахимин. Алла разы болсун, жамаат.